сабакты баштайлы. Мындан ары өтүнүч 6:30 так убагында баштасак да, убагында баштасак эртерээк бүтүрөт экенбиз. Адаттагыдай эле мен алгач суроо бергим келип атат. Бүгүнкү сабакка биринчи жолу келгендер барбы? Аны кол көтөрүп белгилеп бергилечи. Бар экенсиздер. Анда кыскача маалымат берип өтөйүн. Өзүмдү да тааныштырайын. Менин атым Мелис Мураталиев. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасымын. Азыркы жылда биз ушул жайда былтыркы жылдын сентябрь айынан тарта жумасына бир жолу ушул күндөрү ушул убакта жумушчу убакыттан кийин кечки маал Кыргызстаны деген курсту өткөрүп атабыз. Бул курс өзүнө 40 теманы камтыйт. Ар бир тема кыргыз дүйнөсүнө таандык болгон түшүнүктөрдү ачып бергенге аракет кылабыз. Ушул теманын алкагында суроо жооп, талкуу, пикир айтуу менен ушундай бир интерактив форматында колдонобуз. Анча-мынча жери келгенде, ылайык келгенде. Негизги максатыбыз бул жерде ошо Кыргызстандын маселесин көтөрүп чыгуу менен биз мамлекеттик жарандык кызматкерлерге ошо расмий мамлекеттик саясатта иштеп аткан, аракеттеги болгон бир нече стратегиялык документтер бар. Ошо стратегиялык документтерди ар бир мамлекеттик орган өз чөйрөсүндө аткарууга тийиш. Анан ошону аткарууга ушул биздин Кыргызстан программасындагы камтылган кээ бир темалар ошол стратегиялык документтерди ишке ашырууга бир өбөлгө болсун. Жандоочу билим катары колдонсо болот. Анан жалпысынан негизинен ушул кыргыз дүйнөсүн таануу кереги. Жеке акылдык жана милдетибизди дагы тактап алганда дагы анан жалпы эле биздин билим деңгээлибизди көтөрүш. Кыскача ушундай. Бүгүнкү кезектеги лекциябыз 16-лекция болот, же 15-16. 16-лекция темасы слайдты отурсаңыз. Эл башчылар жана көсөмдөр. Өткөнкү теманы улайык. Биз өткөндө ошол элита теориясын талдадык. Тырмакчанын ичинде элита деген ким? Алгандай болгон Кыргыздын салттуу жашоосунда элита деп коебу, кимдер болгон, мыктылар дейбиз, каймактары деп айттык, эң жакшылары дедик, билгилер деп айттык. Ар кандай түшүнүктөр менен белгиледик. Кыскасы, коомдун рат түзүмүн талдап, мисалдап. Анан ошону мындай чечмелеп, ачыктап бердик. Анан ошондо слайдты берсеңиздер. Өткөнкү тема боюнча ошо рат түзүм боюнча беребиз. Слайдты. Мына мондай бул шарттуу гана. Мындай түшүнүк алыш үчүн шарттуу көрүнүш. Сөзсүз түрдө ушундай түз мааниде деп кабыл албагыла, үч бурчтук түрүндө графикасын көрсөткөнүбүз, бул эми коом болгон соң туруктуу болуш керек. Анан албетте эл деген түзүлүш жөнүндө сөз кылганбыз. Мындан мурдагы түзүлүш, эл деген бул раттуу түзүм, раттуу түзүлүш, бул тутум деп койсок болот. Башчысы болуш керек экен, ошончо үч бурчтук түрүндө ошондой бир шарттуу түрдө гана көрсөтүп атабыз графикасын. Анан катмар боюнча мына букара эл негизгисин негиз болуп бере турган, түп болуп бере турган деп коелучу. Ортодо ошол билгилер, же болбосо элита, анан жогору жакта көсөмдөр. Мына бүгүн биз ошол жогорку катмарын талдайбыз. Эми талдаганда эле ошол жөнүндө да сөз кылабыз да. Өткөндө ошо көсөм, билги деген сөздөрдү учкай атап өттүк. Эмне себептен, каяктан келген? Бул жаңы түшүнүктөр эмес, ойлоп табылган түшүнүк эмес. Бул кадимки биздин өзүбүздүн тилибизге таандык, биздин жашообузга таандык болгон, эртен бери келаткан түшүнүктөр болгону гана бүгүн азыркы замандын талабында бул түшүнүктөр бизде колдонууга көп алынбайт. Колдонсок дагы мындай бир адабий, же болбосо мындай бир көргөн чыгармачылыкта, мындай фольклор жанрында колдонбосок, мындай кадимкидей мисалы саясатта, расмий мамлекеттик органдарда мындай түшүнүктөрдү биз колдонбойбуз. Бирок ошону мындай түшүнөбүз, көсөмдөр дегенде бул жөнөкөйлөп айтканда бул суроо берейин. Бул кимдер көсөмдөр? Катмар катары кимдер? Бул бир адам эмес. Жок, элита билгилер. Көсөмдөр кимдер? Не, ансы да кисиде болчу. Бирок башкача. Данышмандык. Жок, көсөмдөр дедиз. Лидер. Акылмандар. Кандай? Бийлик. Негизгиси. Колунда бийлиги бар адам. Жөнөкөйлөп айтканда тагдыр чечүү адамдар. Көсөм дегендечи. Көсөм дегени мындай. Бул мындай
категория катары талкалап атабыз. Сөздүн этимологиясы ал башка, анын сөздүк мааниси көсөм деген көрө көсөм болот, көргөч, алдын ала туя билет, акылман, даанышмандык сыпаттарды камтыйт, ал сөз жок маселе эмес. Бирок категория катары, катмар катары биз буларды кимдерди деп атабыз? Бул бийликтин өкүлдөрү, бийлиги бар адамдар, же болбосо тагдыр чечүү. Мисалы, жөнөкөй эле эгерде жалпы мамлекеттин деңгээлинде айтсак, көсөм ким? Президент. Түшүнүктүү. Эгер мекеменин деңгээлинде алсак, мисалы министрликти алсак, кайсы министрлик болбосун? Көсөм ким? Министр. Түшүнүктүү, мына логика жок. Мектепте көсөм ким? Директор. Үй бүлөдө? Бул эми чоң тамаш. Дай жаратышы мүмкүн. Тамаша болсо да, бирок негизи түшүнүктүү, көсөм деген бул ошол кайсыл бир өзүнүн эл деген чоң тутумда рааттуулукка камсыз кылган, анан ошол өзүнүн түзүмүндөгү тагдырды чечтүү адам. Тагдыр чечтүү. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Так. Бирден слайд жылдырабыз. Стоп. Башкарган адам толук эмес деген сөз уктуңар беле? Эмне үчүн? Өзү жалгыз толук эмес. Макул, дагы кандай пикир бар? Башкарган адам толук эмес. Кандай? Жок. Арык толук деген эмес, андай эмес. Этпүй бара жебиз. Андай мааниде эмес. Толук деген мааниде мындай бүтүн деп коелучу. Анан бүтүн десе бир жагы бир колу буту жок майып деп түшүнбөй беле, мындай. Ооба, толук кандуу эмес. Эми кыргыздар сөйлөйт да, бир сөздү көп мааниде алып дейт, анан жана түз мааниде курсактуу адам деп эсептей беле. Башкарган адам толук эмес. Кыргыздын кээ бир макалдары ушундай башы бар, кандай жок, андай атырымыз айтат. Кээ бир макалдарды бүгүнкү кыргыз бир бөлүк эстеп калабыз, ошону колдонобуз, экинчи бөлүгүн унутуп калабыз. Жана жакшы тилек жарым ырыс деген. Эсерби? Уландысы бар. Кандай эле? Анан ак бата толук эмес. Ошол сыяктуу, ар бир сөздүн эгерде бир мааниси камтылса, эгер бир жарым, кем, толук эмес болсо, анда толугу да болуш керек да. Ушунун уландысы кандай болуш керек деп ойлойсуң? Жана керек эмсе айтам, келиндин уктап биз көбүрөөк ушу менен чектелип калабыз. Ар жагын унутуп калганбыз да. Ар жагы эмне? Ошол макал. Угун сага айтам, бүтүндүк болуш керек да. Ана сөзсүз түрдө толук кем деген мааниде эмес. Логикалык негизде уландысы боло турган бир макалдар болот. А биз турмушта көп учурда бир бөлүгүн айтабыз да, ошол менен чектелебиз. Ушул эле жетет сага деген сөз. Бирөөгө акыл үйрөтүп атканда. Бирок толук айтсак жакшы. Ушунун экинчи бөлүгү бар. Башкарган адам толук. Эмне үчүн? Так, суроо берейин. Башкарган адам ким? Башчы. Көсөм. Ал өзү толук эмес да, эмне үчүн? А ким толук болот? Ошого окшошуп кетиши мүмкүн да, бирок түз мааниде эмес, бирок ошондой салыштыруу менен ойлонсок болот. Башкарган адам толук эмес. Суроо эмне үчүн толук эмес? Эмне себептен башкарган башкаруучуну биз толук эмес дейбиз? Кыргыздар ошентип эсептейт. Мүмкүн. Ооба. Түшүндүк, ооба. Вазирдин жөнүндө сөз болгон. Бирок буга уландысы кандай болушу мүмкүн? Эгер башкарган адам толук эмес болсо, адамдар менен азыр дүйнөнүн түбү тешик, ал орусчадан каким боком? Түшүнбөй атам, дүйнөнүн түбү тешик. Эмне? Бияка эмне тешеси бар? Башкарган канат деген. Кайсы бир деңгээлде мындай жакындашып атат? Толук. Bir жаққа қарап айтыңыз, мен екі слайдта. Слайд біліңіз, басшы адам толық. Башқарған адам толық емес, басшы адам толық.
Emne üчүn? Başçı kim, başkarucu kim? Yok bir kişi mi? Yok, bir kişi емес. Yok başlarına. Ha başkarucu kim? Приказ берген адамды эч ким жакшы көрбөйт да. Kандай deysiz? Приказ берген адамды эч ким жакшы көрбөйт. Буйрук берип. Ha başçı adam buyruk vermeyeyim. Башчы адамдай лидер болсо, лидердей эрчит да. Ошон үчүн лидердик сапаттары болсо, Ошол сыяктуу да бирок эми башка тилдин сөздөрүнө баягы токтолуп коелу биз ушунтип албайбыз. Биздин тилде деле бир топ сөздөр бар экен, биз ушуларда кээде маани беребиз. Негизи мындай бир адам жөнүндө сөз болуп атканда, мисалы, кайсы бир адам жетектин кандайсы бийликтеги адам жөнүндө сөз болот. Кайсы бир адам бийликте турат. Же кайсы бир бийлик орунундагы адам башкаруучу болушу мүмкүн, же башчы болушу мүмкүн. Шуну атасың? Көсөмдүк орун бар. Бир көсөмдүк орун бар деп коелучу. Бир мекеменин директорунун орду бар. Ошол жакка бирөө барды дейли. Аны карап туруп, бул башчы экен деп коет. Ошол эле мекеме, ошол эле кызмат орун, ошол эле функционалдар менен анын ордуна башка бирөө келди, бул жөн эле башкаруучу экен. Эмне да айырмасы? Декапиталистигин. Ошол айтып аткан ойдун баарын мен талдайм. Экинчиси айтып берсең? Башкаруучу. Аныктама берип көрөңүчү. Башчы менен башкаруучуну бир аз талдадым да, эми аныктап берели. Башкаруучу кандай адам? Жөнөкөй түшүнүк менен айталычы, жөнөкөй биз үчүн. Эмне берет? Ооба. Түшүнүктүү. Кийинки слайд. Негизи макулбуз ушул пикирде. Жетекчилик эмне? Беребиз. Башарды айлап баштадым. Бир эле көсөмдүк орунду ээлеген адамдардын түрлөрү жөнүндө айтып атабыз. Башкаруучу болчу, жетекчи болчу. Анан үчүнчүсү башчы болчу. Мүмкүн. Ооба, сыпатына жараша. Командир, жетекчи. Зам лидери. начальник. Бизде жетекчи деген түшүнүк бар, расмий колдонобуз. Анан башчы деген сөздү колдонобуз. Бөлүм башчы дейбиз. Бир кезде башкармалыкты башчы дейбиз, анан управление. Бирок азыр начальник болуп калды. Бирок башчы деген түшүнүк бар, жетекчи дейбиз. Бүгүн ошол функционалдар боюнча караганда, бүгүн расмий кабыл алган ошол терминдерди биз белгилүү бир деңгээлине жараша колдонуп атабыз. Кыргыздын өзүнүн баягы дүйнө таанымынын негизинде ушул эки түшүнүк эки бөлөк. Башчы менен жетекчи. Айырмасын ким айтат? Ким чечмейди? Бөлүм башчы. Администрация жетекчиси деп атабыз. Президенттин администрациясынын жетекчиси деп атабыз. Бир мекеменин бөлүмү башчы. Маселе азыр иерархия структура деңгээлинде жок, ага тиешеси жок. Бул мазмунуна жараша, маңызына жараша. Жок, эң үстүндө башкаруучу деле туруш. Эң үстүндө. Yetiş. Bakalım. Yetiş. Başkanlık için de başlıyor. Tabii de başlıyor.
Qani siz aytasiz, qanday deymiz? Kabul alıngan seçimlerin bardığına жеке жоопкерчилик алабыз дейт. Kimisi? Baş, acetekçi. Мүмкүн бирок жыйынтыкка Жетекчinin. Başkaruçu yönde söz yok da mı? Jönle жүрөт. Rahmat. Жетекчи чечимин аткарат. Başkaruçu. Başkaruçu управляющий dedi. Бирок ал деле bir нерсенин башында турат. Макул, тандап. Ооба, мен жантан айтып, бир эле кызмат орунду элестетиле. Кызматты эле боюнча, кызмат деген таптакыр башка түшүп. Биз азыр кызматты татабыз экс. Бир мекеменин эң башында турган орунду айталы, мисалы, директор. Мисалы, Асанов келди, аны карап туруп, анын уюштуруучу жөндөмүндө башкасына теңизге карап туруп, бул башчы экен деп. Анан үсөлүп, Асанов үсөлүп тарбагы. Мен мисалга деп. Аны карап туруп, бул мыкты жетекчи экен, бирок башчылыкка жетпейт деп коюш. Бирөөнү карап туруп, бул жөнүндө башка. Ошол сыяктуу. Эми талдайбыз, слайдты бериңиз. Башкаруучу мындай, жөнөкөйүнөн баштайбыз. Беребиз слайдты бериңиз. Калыпка салынган жол менен элди жетектеп башкарган адам. Болду. Андан ашыгыңыз. Эң эле жөнөкөй анықтап. Бирок бул жаман эмес. Мындай деп түшүнбөйлү, башкаруучу бул болбогон эле мекенде. Жок, андай эмес. Бул деле талап. Калып бар, талап бар, багыт бар. Түшүнөсүңөр? Ошонун негизинде анан өзүнүн ишин аткарат. Оңго солго кышайбайт. Ашык нерсе албайт. Чечимде да чыгарат. Жөн эле аткаруучу эмес, чечимде деле чыгарат. Басылган жол менен басып. Түшүнөт атасың? Ошону башкарат. Анан бул жаман адам деп түшүнбөйбү? Азыр мен түшүндүрөм эмне. Кийинкиси, эми ушундан улам, жетекчи ким болчу? Стоп. Жетекчи кандай адам? Мына эми мисалы логика иштеңиз, бул болсо тиги эшикчекте чыкпайт экен. Туп-тура, ал ошондой. Жетекчи кийинкиси айтып беребиз. Баспаган жолду деле басат. Жетекчи деген мисалы көбүнесе бул убактылуу же шартка байланыштан бир уюм дейбизби, же уюшкан бир кыймылдын жетекчиси. Көбүнесе. Башчы бул каттанган көркөмүс, башкаруучу. Жетекчи көбүнесе убактылуу болчу. Мисалы, билесиңерби, убактылуу өкмөт деген түшүнүктөр бар. Аны жетекчи, аны жетектеш. Сөздүн өзү эмне деп атпайбыз? Жетектөө. Жетектеш керек. Ал бир белгисиздик, бир жагдай кырдаал. Мурда болуп көрбөгөн мисалы дегендей да, анан ошону жетектеш. Сөзсүз түрдө калпка салган жол эмес, баспаган жолду да басыш керек, чечим чыгарыш керек, демилге көтөрүш керек дегендей да. Кол алыш керек, барыш керек. Ошондо жетекчилик бул деген. Себеби ал жетектеп. Жетектеги адам деген түшүнөсүңбү? Жетектөөчү адам жетектеги адам. Жетектеги адам кандай адам? Эч эме. Бирөөнүн жетегине чыкпайт. Өзү чечим кабыл албайт, бирөөнү гана эч. Жетектеген адам жетектөөчү. Ал ошо жол салат, чейир салат, башка аркасынан эйдейт. Жетекчи. Бул бирөө жакшы, бирөө жаман деп айткандан алыс. Ар бирөөнүн өзүнүн орду. Эми башчы адам кандай адам болот? Кийинки слайд. Башчы адам кандай адам? Сөзсүз түрдө. Жетекчи деле форматы болот. Баспаган жолду басат да. Жаңы десем, мындай баспаган жолду десек, түп-түз манда эсептебейли мындай. Оңго барат эле анан солго кайт. Жок, андай эмес. Жасап көрбөгөн ишти жасайт. Мурда түзүмү мындай эле түзүмдү өзгөртүш мүмкүн. Бул жарабайт экен. Бир эреже менен иштеп атат, жарабайт. Мондай эреже менен иштебейт. Деген сыяктуу. Жетекчи. Түшүнүп атасыңар, мындай келин ал. Кандай? Ким? Башчы башкөз болду. Туура. Дагы. Башкөз болду деген эмне?
Дагы пикет жогору жакта. Жок, мындай да түшүнбөгүлө. Башчы жогору турат, башчынын алдында жетекчилер бар, анан анын алдында башкаруучулар бар деп түшүнбөгүлө. Бир эле адам жөнүндө сөз. Бир эле орун жөнүндө сөз. Жөн билген, мына салыштырмалуу жөн билген адамды башчы десек. Себеби мына баш көз болчу адам, туура айтып атасыз. Эми мен мындай жөнөкөйлөтүп колдоп татаал болуп кетиши мүмкүн, бирок аракет кылайын түшүнүп. Башчы слайд бериңиз. Бул жеке эле өзүнүн жашоосун, турмуштук жолун таанып башкара билген эле эмес. Бул биринчи. Экинчиси. Өзүнүн аркасынан ошол деңгээлге жетпеген, тереңдикти тааныбаган адамдарга жол көрсөтүп, өстүрүп, тереңдетип, өз билгени менен бөлүшүп жол көрсөткөн адам. Башчада туруп айтасыз, баш көз болчу. Баш көз болчу адам кандай десек? Жөнөкөй турмуштук мисал менен талдайлы. Үй бүлөдө негизинен башчы. Себеби жакын адам. Аларга кайдыгер мамиле жасай албайт. Өз канынан бүткөн балдары бар. Сүйгөн жары бар. Бир канча убакыттан бери бирге өмүр сүрүп, бир бүтүн улап, турмуштун ысык сууна күйгөн, жары бар. Кайдыгер боло албайт, мындай логикалык. Ошол үй бүлө мүчөлөрүнө кадимкидей камкорлук кылат. Баш көз болот. Жоопкерчилик да бар. Ошол башчы. Мекеменин деңгээлинде да ошондой адамдар болот. Кадимкидей баш көз болот. Жоопкерчилик. Өз үй бүлө мүчөлөрүндө. Кээ бирлер жөнүндө башкаруучу. Кээ башкара буйрук берет, аткарбайт кетирет. Башка болот. Барбы ошондой турмушта? Ушундан айырмаланат. Башчы адам, мисалы, бизчи балдарыбызга бирдемени айтабыз, акыл үйрөтөбүз. Жасабайт да. Сен жарбайсың, башка бала алайынчы дебейсиң да. Же башка бирөө көрөтүп алайынчы дебейсиң да. Болду да. Жөнөкөйлөп айтканда, анан ошол сыңарында коомдо чөйрөдө дагы өзгөчө жамаат бар. Коллективдер коёчу, жамаат десе да диний түшүнүктөрдө бир катуу мүмкүн. Демек, ошондой мамиле кылса, биринчи адам. Өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүндөй мамиле кылса. Жана кой аксагы менен миң дегенде сен эмне кыласың болду деп. Четке чыгара албайсың, аны жокко чыгара албайсың. Бирок аны да жүгүп алат. Ага да камкорлук көрөт. Аны да чоёт. Ошону менен бирге иштин бүтүндүгүндө камсыз кыласың. Эми бирөө аксак эле ошон үчүн жасай албай атат, дей албайсың. Башчы адам антпайт. А башкаруучу ошол. Мен буйрук бердим, аткарбайт деп эмне кылайын? Мен өз милдетимди аткарып. Тетик аткарбайт. Мен şu sözü жактырбайм да. Кыргызча эле башчы да. Баш көз болгон адам. Ал башка. Айтпадым, мен жанда башында баса белгилеп кеттим. Азыркы замандын талабындагы кээ бир түшүнүктөр термин катары колдонулат, ал башка мааниде. Ал иерархия структура боюнча же функционал өзгөчөлөнөт. Биз азыр кыргыздын түшүнүгүндө, дүйнө таанымында өзүнүн жашоо тартибиндеги болгон түшүнүктөрдү колдонот. Анан азыркы заман менен салыштырып. Сөздүн өзүнө термин катары байламайт. Суроо көпүнчө үчүн анда тигил башчы, анан башкаруучу, анан болбосо жетекчи деген ал. Азыр ошондой. Азыр мисалы кызмат деген сөздү кандай кабыл алабыз? Айтпачы. Кызмат деген эмне түшүнөбүз бүгүн? Мамлекет. Бүгүн биз кызматты эмнегеде мамлекеттик кызмат деңгээлинде түшүнүп камтып атабыз. Бирок мына мамлекеттик муниципал кызматкерлер отурабыз, менен эч эдемеге түшүрүп, же болбосо мындай бир шаанарды сындырайын деген ниетим жок. Чын. Мен деле мамлекет кызмат. Бирок чын айтайын, биз азыр кызмат өтөбөй элебиз. Биз ушул ар ким өз тармагында мамлекеттин жумушун гана жасабыз. Кызмат деген эле. Кыргыздын түшүнүгүндө кызмат деген эмне? Ким айтат? Жардам. Ошол анықтамасын беріңізші қысқаша. Эмне кызмат?
кызмат алып урам. Пайдалуу иште өзүн арноо. Акысын талап кылбаган. Бул кызмат. Жок, албашма. Ошону кызмат деп илгерки. А бүгүн биз кызмат. А мен жана айтып аткам, биз кызматчы эмеспиз, биз жумушчу экенбиз. Жумуш деген эмне? Жумушчу деген. Ай, сен акысын алып атасың. Жасаган эмгегиңдин акысын алып атасың, сен жумуш аткарып атасың. А эгер сен пайдалуу ишке өзүңдү арнап, анын сен эмгегиңе акы талап кылбасаң, Өз ыктыярың менен баруу. бул сен кызмат. Мисалы, аскердик кызмат деп. Бул кызмат. Өзүңдү арнап атасың. 2 жылды, 3 жылды, 1 жылды убактыңды өзүңдүн аткара турган ишиңди сен арнап атасың. Жакшы, мындай пайдалуу иш. Бул кызмат. Түшүнүгү бар. Калгандары жумуш. Өзүсүн жөндөмүшкө жараша деңгээлиси ал башка. Кызмат деген башка. А бирок биз бүгүн кыргыздын түпкү ошо кызмат деген түшүнүгүн жашоо тартыбыбызда андай деңгээлде эмес, биз башкача ошо сөздү башка нуктада. Мамлекеттик кызмат деп. Кызмат деген кем өзүнчө болот, дагы алдайбыз, мен азыр мисал гана келтирдим. Ошон үчүн кээ түшүнүктөр кыргыздын салттуу жашоосунда орду бир, бүгүнкү заманда алардын орду бир аз башкача. Кээде бир тоолой башка. Башчыны түшүнүктүү, башчы менен бүгүнкү анан кайра дагы эле жанагы нерсе кайтайын. Бирөө жаман, бирөө жакшы деген эмес. Логикалык негизде. Адам мамлекеттик кызматка болчу бүгүнкү түшүнүк. Мамлекеттик кызматка барганда дароо эле башчы болуп барат. Дароо өз дарабети боюнча башчы боло алат. Тажрыйба алыш керек адам. Эмне болсо? Тажрыйба алыш. Жок. Мен сөздүн маңызын айтып атам. Мисалы, чөнөкөй айтам. Окуу жайды бүттү, билим алды, толду, тажрыйба жок. Кызматка кире баштап атат. Жана мамлекеттик кызмат деген түшүнүктү айтып атам. Азыр. Бирок ошол мамлекеттик кызматка сиз айткандай таанышы менен барып туруп ошол чоң биринчи орунга отурган күндө да дароо башчы болуп кете алабы? Мен ошону айтам. Башкаруучу болот. Каалайбы, каалабайбы? Билбейт да, тажрыйбасы жок, жөндөмү жок. Бирок ал жаман деп айткандан да болот. Бардык адамдар ошондой бийликтеги адамдар. Жолу бир. Башкаруучулуктан баштайт. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Бул биринчи тек. Бийлик элиндеби болбосо башкаруу. Маселе белгилүү бир калып, тартип, жол, багыт бар, талап бар, эреже бар. Ошонун негизинде иш алып барыш керек. Башкарыш керек. Бул жакшы эмес. Бирок маселе кээ бир адамдар ошол жерге көп кармалып калат. Кызматында эмес, деңгээли. Кээ бир адамдар тез өстүп. Мен түшүнүп айтып атам. Демек, бул табигый баскычтар. Эң биринчи башкаруучулуктан баштайт. Баарыбыз. Эгер бийликтеги адамдар жөнүндө болсо, бийлиги бар адам ошол жөнүндө айтып атат. Мисалы, тартыш чечтүү адамдар жөнүндө сөйлөшөт. Кичинекей бөлүмдүн деңгээлинде болсо да, бөлүм башчылыкка бирөөнү дайындасак дагы, ал дагы ошо чакан бир 5-6 же 7-8 адамдын башчысы да мындайча. Чечим кабыл алат, башкарат, тапшырма берет, ишти жөнгө салат. Анан ал эң биринчи кадамында ал башкаруучу болот. Эгер ал жаңыдан ошол ишке кирсе, ага чейин тажрыйбасы болбосо, ал башкаруучу. Биринчиден ошол иш менен таанышат, иштин нугу менен таанышат. Өзгөчөлүгү менен, талабы менен, эрежеси менен, ошонун мындайча айтканда иштин даамын татып түшүнгөндөн кийин анан жөндөмүнө жараша, алган билимине жараша, андан кийинки кадамдар кете баштайт. Анан жетекчиликке жетет. Деңгээлге. Карап, ушинтип эле отура берсек, койчу, мындай кылбайбы? Жаңы демилге көтөрө баштайт. Жаңы сунуш бере баштайт. Бир нерсени өзгөртө баштайт. Мындай эмес, мындай кылбайбы деп. Мындай чоң олуттуу өзгөрүү эмес. Анча-мынча кичинекей жаңы түзөтүү, оңдоо деген нерселерди. Ошо балким жанагы азыркы түшүнүктөн айтканда реформатор десек деле болот. Сен калктан чыга баштайт. Андан кийин жүрүп анан башчылыкка жетет. Ошол башкаруучулуктан баштап башчыга жеткендеги жол бул жанагы өткөн сабактагы билгилердин деңгээлин түрлөрүн талдап атат. Ошол сыйганда билги болуш ар бир адамдын колунан келет.
Bilgi olup körülmeydi. Bilgi olup jaraldı. Sözün uygusunda durar. Bilim durar. Adam bir narsani bilip, okup, öğrenip, özleştirip, oşonu örgündetip жүрüp, tajribası. Toptay, takşalap, jönдөмүнөстү. Oşonda oturup belgili tarmaktın biliminin niyesi olanlarını, oşol biliminin gücü menen elge paydasını vermiş. Bilgilerde göğünese kızmak olur. Ana oşol bilgilik dengeli menen, belgili dengeliğe jetkenden anın dengeli görtürülür başlaydı. Misal cemaatlik bilgilikten anın tarmaktlık bilgilikке geçiyor. Yani ötkende aytkamız, misal bir mekemenin bilgileri olur. Mesela bir mekemenin cürüm tapkan bilgileri olur. Al başkaruçuda emas, başçıda emas, al жөндөр кызмат. Бирок мекеменин жүгүн тартат. Жакшы адис, мыкты адис. Эми таанышты. Азыркы чынкелер. Бирок билги, жумуштун баары ошол аткарылат. Баары анын мойнунда отура алган. Бирдеме осо тиги жасайт, анын колунан келип, ошонун эле колуна келет. Башка эч ким жасай албайт деп, мына ошол билги болот. Анан жүрүп отуруп, ал өз сөйлөсүндө маселе жок. Анан кийин жүрүп ал тармактык билгиликке жетиши мүмкүн. Эгерде анын иши көрүнүп, андан артык сырткы алкакка жайыла баштаса, мисалы экономика жаатында болсо, мүмкүн бир чөйрөдө эле экономист мыкты билди. А кийин экономика тармагында негизи экономисттер жактан бир мекемеде бир экономист бар, мыкты эле деп элдер эсептеше баштаса, анда бул тармак. Шунатасың. Анан барып бүтүн элге таанылса, анда бул экономист экенин карабайт. Бүтүн элге эсептеше баштайт. Misal, jönөкөй мисалдар. Эл билгилерден аталгачы, көзгө көрүнөт. Турмушта азыр. Кимде эл билгиси деп эсептейт. Бул көзөмдөр, мен билгини айтып атам. Бийлиги жок, билгилерди айтып атам. Эл билгиси деңгээлине жеткен. Айтматов, мына эң жакшы көрүнөт. Айтматов ким кесиби боюнча? Жазуучу. Айым үчүн биз Kumtörgө çenip tөгүлү kızıçı olsa da Айтматовдун пикирин күттүк. Жүздөн түштө ишеси барбы? Экология. Şu. Бирок ал эл билгиси. Эл аны менен эсептешет. Эл ошого ишеним артат, андан үмүт күтөт. Ушул айтса анын сөзү өтөт деп. Ал маселени түшүнбөйбү аны эл аны ойлобойт. Себеби элдин үнүн, талабын талашчу эл аралык деңгээлде. Bir gana abroylu şu eğitik mi? Hep boşandan bir başlayıp tamam. Ama eğitik bilgi değil. Bu dengeli olacak. Al eline türüne yaraşa bilgileri jönököyden başlayın, söz bilgilikten başlayın, ama iş bilgiyle gördük. Ama jön bilgilikte geçse, anda azırkologiya boyunca bu uzun başlayacak. Başçılık jön olsa kanday adam başçı bolavatlarında jön bilgi adam başçı bolavat. Жөн билгиликке жетпесе адам башчы боло албайт. Демек, ушул деңгээлге жеткенде дагы көсөм деңгээлге жеткен. Билгилик, сапат, касиет сөзсүз түрдө аны күчтөш керек, ошону иштеш керек, аны өркүндөш керек. Ошентип жүрүп отуруп адам башчы болуу оңой эмес. Бирок колдон келет. Анан качан келет деп күтөлбөш керек, чын айтайын. Жасаш керек. Так, кийинки Biz el başına gelgen gösömdөрдө салттуу жашоодо илгертен бери Санжарда хан деп айтып жүрөбүз. Бирок кыргыздар хан дейт, биз кетинде дейбиз. Хан дейт. Мен муну айтып жүргөн баарын окуса керек, кайталап эле коелу дейт. Жайтпай эле аттап эле кетет. Эмне үчүн хан дейт? Манасты окусаңар, эми кийинки манастарда басылмаларда хан дегендир балким. Бирок түп нускада же болбосо салттуу манаста хан деп катагандын хан кошо. Хан Батай, хан Манас деген хан. Кы тамгасы, кы эмес. Эмне үчүн? Анан мен таң калгам да, эмне үчүн мындай? Жанагы шарттык тилде биз түрк тилдүү элдер деп айтып атпайбызбы? Түрк тилдүү элдерде көбүндө хан. Монголдор да деле. Монголдор түрк тилдүүлөргө кирбейт, бирок Алтай тобунда алар да хан деген сөз бар. Монгол, ойроктор, берки кимдер дагы манжулар деле хан деген колдонушат. Кыскасы ошо Алтай өлкөмөн чыккан. Маданиятка тандыйттан чекишин. Сөздүктөрүн карадым мен, баарын каздым, окумуш тилдедим деп айта албайм. Үстүртөн, бирок ошондо эле бир тобун карадым. Ачык булакта. Ошо башка улуттар. Татар, башка ингуш деген бул иши. Ингуш жакта деп, түрк тилдүүлөргө кимдерге. Ошолорго хан.
Этимологиясы көп элдердики талкка болду. Жөн эле отон, правитель, эл башчысы, элдин падышасы деген мааниде отон. Анан кыргызында, кыргыз тилинде, алтай тилинде, анан дагы бир тил, азыр чын эсимден чыгып кетти, же Чоркунда, же Тыванында, бирөөсүндө ушул этимологиясында сөздүгү. Калп айткандай болот, ушул үч элде бар болчу, кыргыз, алтай, анык, анан бирөө дагы бир болчу. Ошол жерде этимологиясында ал кадимки эле денедеги кан, кровь. Муну мен таң калдым. Эл башындагы адамдын кан, денедеги кан, эмне байланышы? Эмне? Жок. Жок, мындай деген түшүнүк да, биз азыр баардык нерсени илимде деле баардык нерсени бир нерсеге такайт да, этимология деген сөз дагы бул илимий түшүнүк да. Ар бир сөздүн түшүнүк катары эмнеден келип чыккан. Элдин башына келген көсөмдү кыргыздар кан деп атаганы түпкү башаты денедеги кандан алынды. Қан, денеди чукал. Мелис мырза суроодо сизге антропонимикада эмне үчүн аялдардын атына көбүнчө кан деген жалгашкан? Ал экинчи түшүнүк бар, жанагы тукум деген сөз бар го бизде. Тукум деп биз эркек балдарды айтабыз. Тукум деп. Генетикада тукум буучулук касиет эркектин жолу менен гана болот. Митохондриалдык жанагы ДНК-да коебуз го митохондрия. Ал ошол кан аркылуу болгон сапат касиеттерди өткөрөт. Тайын тартат. Эркек кишилер көбүнесе тайларды кошушат. Апабыз. Ошол кан менен. Ошон үчүн кызды кан деп көрүп, кызга кан деп атат. Тукумду деп эркек. Менин тукумум. Ушундай түшүнүк бар да. Бул эми илимин мен билбейм, бирок кыргыздын түшүнүгүндө кан деп ошо туура айтасыз. Мисалы көп аттарга кан деген ошол кыз аял затына таандык аттарга, ысымдарга кан деген сөздү мүмкүн далгаштырып айтышат. Эркектерге бек анан кайсы бай деген сөздөн көрөт. Эми кан деген көзсө анан кийин мен бир жерден кайсы жерден окуган чынында эсимде жок, бирок түшүнүк мындай экен. Мындай бул салыштыруу да кызык нерсе. Эл деген бул өткөн сабактарда да айтканбыз, кайталап эң биринчи сабакта ошондон башталган. Эл деген бул бирдиктүү тутум. Эсиңерде. Бүтүн нерсе катары карашат. Эл деген түшүн. Элдин башында турган көсө бүтүндүктү камсыздайт. Анан азыркы замандын түшүнүгү менен айтканда организм деген бул бүтүндүк, Адамдын организми бул бүтүндүк. Башык нерсе жок. Туурабы? Анан ошол адамдын денеси менен салыштырсак, эл деген бир адамдын денеси сыңарындай ушундай бир бүтүндүк нерсе. Элдин башына келген адам кан деп аталган себеби дене бойдо эмне деген дене мүчөлөрү дейбиз, же болбосо органдарда болчу, эмне гана жок дене. Ошонун ичинен бир гана кан дене мүчөлөрүнүн ичинде. Бүт дене мүчөлөрү менен тыгыз байланыштуу. Кайсы бир органдар мүмкүн ошондой деңгээлде байланышы болушу мүмкүн, мисалы нерв системасы деп коебуз, бирок аймал тутум да. Кан бул бир зат. Ошол бүт организмдин же болбосо дененин, бүтүн дененин жашоосун камсыздайт кан. Кантип? Эмне кылат кан? Негизи функциясы эмнеде? Биология. Бир эле нерсени камсыздайт. Эмне кылат? Азык ташыйт. Кан азык ташыйт. Азыктын эки түрү бар. Эмне үчүн эки кан айлануу бар? Билесиңерби? Биологияны билесиңер да? Кичи кан айлануу, анан чоң кан. Кичи кан айлануу эмне ташыйт? Эмне камсыздайт? Кичи кан айлануу. Кычкылтек. Өпкө менен иштейт. Өпкө аркылуу кычкылтекти кан өзүнө сиңирет да, анан жок ташыйт. Чоң кан айлануу эмнени камсыздайт? Тамак азык, аш казан, боор аркылуу бар. Эми ал жерден түстөн боор эмес. Кыскасы эки түрдүү азык. Кычкылтек, анан тамак азык. Ошо экөөнү бүтүн организмге жеткизип кызмат кылат башка. Мен жөн эле мындай тамаша иретинде айтам да. Ошол денедеги канчы? Мындай жөн эле тамаша. Мен туура кабыл албайм, түз майында кабыл албайм. Мисалы мен оң колум. Сол колум бир күндө канча иш аткарат мен билбейм. Жөн эле жүрөт да. Оң колго күч келет, иш кылам, жазам, бир катуу бирдеме бураганда же бир катуу күч колдонгондо оң колго тайынабыз.
же футболисттер сол оң менен көбүрөөк ойнойт да, бут тебет, топ көмөтөт, сол кылып сол жардам берет, бирок негизги жүктө оң. Ошол сыңарда бирөөнө күч көбүрөөк келет, бирөөнө азык. Кан азыкты ташып атканда жалпы ойлонбойт. Бүгүн сол кол иштеген жок, ага тамак бербей коюнчу. Ama oң kolga жетпеден кечпекчи болсо көбүрөөк берейинчи демейт. Мен муну жөнүндө тамаша иретин айтам. Бирок ушу тамашада бир жакшы болсо. Элдин башына келген башчыга кан болчу. Кан үчүн жакын тууган алыс бөлөк бөтөн жок. Бүтүн бир организм, ошонун башында турган адам ал кан болчу. Ал бүт баарынын жашоосун камсыз. Азык ташуу деген сөз бул алардын жашоосун камсыздоо деген. Билбеш керек. Эгер кан чуркабаса, жөнөкөй мисал медицина. Бир дененин бир бөлүгүнө кан жетпей калса, азык ташыбай калса, эмне болот ошол денеге? Чирийт, өлөт. Түз майда ана кесип алат, ампутация. Кан жетпей калган үчүн. Жашоосун камсыздабай калган үчүн. Элдин башына келген падыша ошондой болчу. Кан болчу. Анан ал ойлонбош керек. Бул жакшы иштеди, бул жаман иштеди. Буга көбүрөөк берейин, буга азыраак берейин. Жок. Жөнөкөй салыштырууга айтканда. Түз мааниде эмес, бирок мындай философиясы. Ошондон улам кыргыздар эл башына келген падышасын кан деген ушундан болбосун. Болбосо башка эмне менен салыштырып, эмне менен байланыштырып, элдин башына келген падышаны кан менен эмнеге байланыштырып? Кан денеге өтө кымбат. Kanı жетпей калыптыр, kanı суюлуп калыптыр деген сөз жоқ, kanı бузук деген сөз жоқ. Бул түз мааниде да, кыйыр мааниде да жашоодо орду бар, таасири күчтүү. Kanı бузуу десе, kan өзгөчө эмес. Анан аны дагы кайсы бир деңгээлде ошол денедеги орду аткара турган кызматына байланыштырып, элдин башына келген адамды ошо кан менен атаганы. Кийинки бұл эми ошо канды талдады, кийинкиси бериле. Көсөм деп бул баягы биз бул жерде сөздүн этимологиясына эмес, бул жанагы ээлеген кызмат тобуна жараша бийлиги бар адам көсөм катары категория катары айтып атабыз. Кайсы убакта кыргыздар көсөм деп айтат, эл башына келген адам. Мисалы, көп учурда турмушта бул мындай бардык деңгээлдерде, керек болсо үй бүлөлүк деңгээлдерде, же болбосо бир мекеменин деңгээлинде, чоң тармактын деңгээлинде көсөмдүк орунга көсөм эместер. Көп учурда. Көсөм эмес дегеним демек көсөмдүк дараметке жетти, жөндөмөйт. Ошондой касиет сапатка жооп бербейт. Бирок ошол орун дейт. Тагдыр чечет. Эми ошондой адамдардын айынан ошол тармак же ошол мекеме кыйрайт. Ошондой адамдар бар. Көсөм эмес. Кайсы убакта көсөм? Кимдей көсөм деп атат? Алдын ала жалпы эл деген кандай? Алдын ала көрө билген адам. Албетте, ал көрө билүүсү да керек. Кийинкиси айтып атат, мындай эле жөнөкөй эле талбай. Элин жерин коргогон адам болсун ал көсөм. Жөнөкөй эле түшүнүп кеткенде, бул эми жалпы эл башына келген адам жөнүндө сөз болуп атат. Эл башына келген адамдын эки гана маселеси бар. Эли анан жер. Андан өткөн баа болуп жок, аны үчүн. Элин жашоосун камсыздаш керек. Жеринин бүтүндүгүн сакташ керек. Ушул экөөнө мындай кандай десем, ушул эки маселе толук кандуу жөнгө салып койсо, анда эки түшүнүктүн кызыкчылыгы кызмат өтөт. Жамы десе, анда ал көсөм. Кийинки слайд. Эгер ошол милдеттин бирөөсү калпсыздык кылса, анда ал көсөм деп аталат. Мындай кандай десем, турмушта мындай көрүнүштөр бар. Падышалар. Мен бир эле кыргыз тилинде айткым келбейт. Жөн негизинде. Кээ бир көсөмдөр бар, көсөм деп эле койчу, кээ падышалар бар. Элин гүлдөтөт, жыгатат, жерин кегет. Барбы ошондой? Кээ бир падышалар бар, жерин сактайт, бекемдейт, мүмкүн кеңейтет, бирок элин курат. Ошондой турмушта ошондой. Кээ бирлер бар, өкөнө тең жыгат. Элинде тентетет, жеринде кегет. Ал такыр эле.
Ага жөнүндө баа беришти. Жерлер экономика. Деңгел. Элин дагы гүлдөтүп өстүрөт, жерин дагы. Кеңейтпесе де жоктон да сактайт, өркүндөтөт, гүлдөтөт. Мындай чыныгы. Ушундай маселелер бар. Эл башына барып, ушул элдин жүгүн алган киши эл менен гана чектелбей, жерин кошот. Себеби жери жок эл болду. Бул өтө чоң маселе. Кийинки көсөмдөрдүн милдети эми ошол жанагы эле сөз ошону кайталап коебуз. Беребиз слайд. Туура бийлик жүргүзүү ошол менен бирге кийинки слайд. Дароо өзүнүн карамагында элге жана жерге кызмат. Кызмат. Бул жерде кызмат. Түз мааниде кызмат. Кан сыяктуу кызмат өтөш. Өзүн арнаш керек. Ошондо ал чыныгы көрсөтөт. Себеби эгерде жөн эле жумушумду аткарып атам деп отура берсе, андай да падышаларды көрдүк. Жумушун аткарыш. Башкаруучу болуп. Баш көз боло албаган да, башчы боло албаган. Анда көрсөтөт. Анын милдети кызмат. Өзүн арнаш керек. Ел баа берет, мезгил таразылайт. Айтып атпаймынбы? Ел баа берет, убакыт таразылайт. Анда башка ким? Я. Андай аппарат чыга элек. Жанагы денени биз рентген жасабай боянып өттүң жарабай калыптыр деп атпайсызбы? Андай бул көсөм эмес экен дегенде андай аппарат чыга. Аны бир гана эл таразылайт, анан жумуш өзү көрүнөт. Иштеп аткан иш. Эми эмне болду? Жашоо ушундай. Эки жактуу алат, эки жактуу. Кээде айтабызбы, эл өзүнүн падышасына татыктуу дейбиз, Каждый народ достойный свой. Бул бир жагы. Бирок экинчи жагы, ошол көсөм, ошол башчы камкордугу менен элди да өстүрүш керек. Эл бир деңгээлде чокто турбайт. Же өсөт, өнүгөт. Деградация. Эки жактуу. Эки жактуу. Элде да маселе бар. Башында турган адамдар да. Элдин күйүүсү менен барып башына отуруп, элди карабай койгондор да бар. Эл чектеп, адам катары көрбөгөндөр элге кызмат өтөп жүргөндөр да бар. Жашоо аябай кызык. Ошон үчүн маселе бир жактуу чечилет эч качан. Тыйындын эки бети болот дегенде, ана кээде эми эл билет, эл сонун, эл айтты дегенде да элге да маселе болот. Öyle. Manas'tan başlayalım. Tarih insanlar var. Eğer de tarihta ısımı, ölçümü, uşukunga jetse, kösömdep bilebiliriz. Bırak жақсы жағы tarihta. Tarihta da var. Atın çıkmasa жер өртөгүндө tarihta izin kalır. Андай ман. Hazır talday салат бар. Так, кийинки слайд. Мен силерге турмуштагы жанагы көсөмдөрдүн эл жерге болгон мамилесинен улам кандай тарыхта мисалдар болгонун бир эки чыгармадагы тарыхый маалыматтардан бөлүшкүм келип атат. Ушундан улам талдайм. Гумилев деген көбүңөр уксаңыздар керек, Эгерде ким тааныш болбосо бул киши менен тааныш болгула эмгеги менен. Көп эмгеги бар. Өтө кызык. Өзү илим дүйнөсүндө бул киши окумуштуулардын катарына чөйрөсүнө кабыл алынган эмес. Убагында азыр деп. Жектейт да көп. Бул жанагы теттек да. Тартипте калыкка баш ийген. Илим дүйнөсүндө. Бирок өтө жакшы ойлору бар. Анан 100% сону деп мен да айта албайм. Талашкан нерсе дайыма болот. Кыскасы мунун Хунда в Китае деген китеби бар, ошондо бир окуя чагылдырылат. Ошондон бир орусча жазылган, орусча окуй берели, анан кыргызча талдайлы. Слайд. Он вождь кочевников, правитель Китая. Түшүндүрүп бар. Бул бая Хундар жөнүндө. Хундар Кытайды басып. Тарыхый маалымат. 201-жылы эмне болгон кыргыздын тарыхында? Эмне болгон эсерде? Эмне болду? Биздин доорго чейин 201. Биздин мамлекетибизде, Гөңгүлдүн мамлекетин Хундар басып алды. Өзүнө карап алды.
Biz алардын курамына кирдик. Чоң империянын курамына кирдик. Жөнөкөй. Мына ошондон тарта хундар күчтөнүп, эң ошол доордо эң кубаттуу көчмөн империя курат дагы, бирок ошону менен чектелбей, токтобой, бийликте ушундай экен, адамды маскалап экен. Хундар аны менен чектелбей, анан Кытайдын өзүн басып. Баягы эсиңерде 201-жылы кат жазып атат. Мода Кытай императоруна кат жазып. Мен Мода Шаньюнмун деп жарыялап, мен императормун деп жарыялап. Аны айтат, мындан ары Моул деп туруп 5 мамлекеттин атынан атап айтат, бул менин карамагымда деп жар салып атат. Өзүнүн жеринин кеңейгендигин көрсөтүп атат. Бийлигинин күчтөнгөнүн көрсөтүп атат да, анан тиге саясий кат жолдоп атат да, мына жар салып келет. Мен менен эсептешесиң деп. Анан бир канча убакыт өткөндөн кийин ошо Кытайдын өзүн басып алды. Ушундай. Ошол жөнүндөгү окуя. Правитель Китая деген сөз, ошо хундар Кытайды басып алгандан кийин Кытайдын жерин булар отуруп ташканда. Хундар калгандарыбыз биз көчмөн. Анан отуруп ташкан мамлекетти багынткандан кийин бул анын карамагына өткөндөн кийин анын баары элигин өтөт, анан караса аябай султанаттаган көзү түшүп кеткиси келбейт. Мен ушакта отуруп алып дүйнөмдү башкарам. Эмне үчүн? Кандай болот? Аябай, баары да жашай турган сарай десем да мындай дворец. Баары кызмат, структура, иерархия, баары түзүлгөн, министрликтер, мамлекеттик органдарда болчу, салыштырмалуу, ал баары тартипке салынган. Кыймыл эткен, кыбыр эткен баардык кыймылдардын баары такталып, жазылып, аныкталып, унутуп калсаң да эстетип, кагаз жүзүнөн көтөрүп жыгат да. Көчмөндөр. Анан ошого алган. Кытайдын бийлиги, Кытайдын сарайында. Анан ошолор жөнүндө жазылган. Он, ошол правитель, он считал, что этнические различия призрачные. Главное, чтобы человеку как таковому было хорошо. Анын түшүнүгүндө экен, ким кайсы элдин улуттун өкүлү баары бир адам бастады. Отуруп ташкансыңбы, көчмөнсүңбү, ханзусуңбу, хунсуңбу, баары бирбиз деген ой карманып да. Потому он лелеял чужих в ущерб своим. Ушул сөз укмуш да. Башкалар ким? Көчмөн. Кытай отуруп ташкан. Ошолорду боорго тарткан экен да. Аяган экен. Ущерб своим деген сөз орусда бир жакшы бар го. Бей своих, чтоб чужие боялись. Өзүнүн карамагында өздөй кишилерге бекем тартипти талапты койгон, жаза тартуу бүттү, жазасы кат болгон. Тигилерде бакыштар бар. Анын үчүн байкуштар, булардан эмне аласыз? Көчмөндөрдүн тегине да келбейт деп, аларды мындай катуу тартип талап койбой, аларды аяган экен көрбөс. Анан жазат, и надеялся, анан түшүндүргөн, нет, был уверен, что ему отплатят добром за добро. Орорган, не лог? Анан борбот. Эмне? А то, что есть силы более мощные, как личные чувства и сознание собственной выгоды, ему и не приходило в голову. Мына ошол жерде чоң маселе. Түшүнгөн адам. Дүйнө таанымдын деңгээлиндеги маселе чечилет. Өткөнкү дүйнө таанымдын лекциясында кимдер катышты? Кол көтөрсүңөр. Эсиңерде? Көчмөндөр менен отуруп ташкандардын эң чоң айырмасы эмнеде? Могул жерде ошонун ачкычы ачып отур. Жеке кызыкчылык. Кимдики таанды? Отуруп ташкандар. Көчмөндөрдүкү эмне? Коомдук же жамаат кызыкчылык. Ал жерде меники жок, биздики деген сөз. Отуруп ташкандарды меники деген сөз. Мына ошонун айырмасын билбегендик. Бул падышанын түбүнө жетти да. Себеби анын оюна да келген эмес. Отуруп ташкандарды көз карашы, жашоо тартиби, дүйнө таанымы бөлөк экенин малким билгендир. Бирок аны катар калган. Иши мен булардын падышасын, буларга мен жакшы шарт түзүп атам, булардын жерин ээлеп алдым, бирок мен буларга мындай адамча мамиле кылам дегени анан түбүнө жетти. Кийинки слайд. Анан жазылган. Конструкция строя жизни в оседлых странах требовала в качестве чиновников людей грамотных и хитрых, а не смелых и верных. Мой экс-сапат салыштырып. Смелый и верный. Ержүрөк, кайтпас, же болбосо тайбас. Бул кимге таандык? Көчмөндөр. Көчмөндөрдүн касиети. Ержүрөк, тайбай. Саппай. Отуруп ташкан маданияттын өзгөчө чиновник деген сөз атасат мындай башкаруучулукта ал жерге
Грамотный, умный емес, грамотный. Бұл башқа мәселе. Түсінесіз? Демек сауатты адам керек, жазған біліш керек, сөйлеген біліш керек, жаңашқа тек біліш керек, жаңашқа. Ана хитрый. Бұл башқа. Поэтому высшие и средние должности в завоеванных земледельских странах со временем замещались из оседлых, а природным кочевникам оставалось служить в армии и бездельничать. Көшмендердің қолынан не керек? Кылыш чапкан. Отырықташқан маданияттың үлгісіндегі мемлекеттік түзімді бұл көшмендердің ұрпақтары істей алады. Азырға. Emne için? Sebebi. Göçmenler betme aytadi, şındık üçün çırqıraydı, болғанда айтады, ошондан жапат. Түшүнбөйт. Колдобойт аны ешким. Аны ешким жакшы көрбөйт. А отурукташкан маданияттын негизиндеги мамлекеттик түзүлүштө жана металлде кууучулук же болсо мындай кандай десем, бирди айтып экинчини эңсеген же болсо айтканы бир сүйлөгөнү бөлөк, эңсегени үчүнчү дегенде, ал булардын табияты. Ben жамандабайм. Bunu мен айтқан жоқпын. Бүгін оқча тұр. Мен ошол кишини hem кейгір дайырдым. Бирок жашоо ошондо. Ушул жерде эки маданияттын камылышы. Түшүнгөн кишиге азыр биз эмне болуп атканыбызды ушундан сабак алсак. Сабак ала аламызбы? Жок, негизинен жалпысынан айтам. Анан армияда эле кызмат өтөгөнгө жарайт экен көчмөн. Бизде армияда эмне талап? Тартиптен мурун эл жүрөктү. Анан коргоо үчүн душман келди, коргош керек, сакташ керек деген нерсени карабай өлүктүнү беребиз. Көчмөндөр ушундай. Анан карасаңар көчмөндөрдө мекен эл сакчылары кимдер? Özünce kategori var mı? Elin içine. Ya bunlar armiyada böyle var mı? Yok, vardır. Var. Karabay. Erkek haklılar var. Ben sakçısı oldu. Her cigit el çöpünde çok etti. Oldu. Ha oturup taşkan madaniyatta anday akılda sıypalamış. Katar'da erkek meken sakçı. Çok al. Meken sakçı değil. Al meken sakçı. Al armiyada böyle ol. Özünce kategori ya. Katar'da erkek armiyada varmay. Düşünüp yok. Emniyete ben korkmam. Ben dıykanmıyorum. Oldu mu? Ben beni işlettim, salgın götüreyim, oldu, ateşli değil. Alar için bu normal. Göçmender başka söylemiyor. İlgiler başka söylemiyor. Ama oturup taşkan yaşam tartibinde göçmender canağa canaydı. Cegitmen çalbay, cer işlet albay. Ben başına güç kez sen işlet etmeniz, bir okundayım. Bu ara geçik olur. Başına azaltıyor, etmen de almış. Sayasatka beklik olgan orada. Biri kanlı ordu tigiler sürüp çıkar. Kantip. Sebebi göçmen aytkan sözünde turat. Oada berdi ve atkarat. Bürögö özündey bolup işelet, tapşırma öğret. Sen bunu jasa, işti bölüştürüp. Uaktısı gelgende tiginden yok, bundan yok, üçüncüden yok. Ana büyüyor. Söz verdi, oadasına turalma kaldı. Özünün ayrı aldığında üzgüyor. Oşat yapmak için. Sayasat, acak var mesela. Ana, armiyaya gidip, armiyada da iş yok da, dışlamadı. Ana ne olur? Şu Türk düşmanı, tamaşası. Arak bugün ne çıktı neyse, fikirle var. Bana anan uşağımda buna, bunlar da emniyet güdükler. Деньги слайд. В лучшем случае успевали умереть естественной смертью. В лучшем. Оставив наследство детям, даже и внукам. Бұл әрбір сөз өте чоңман. Детям деген бұл екінші муң, внук үшінші муң. Üçüncü ne? Ekінші муңға не мұрастап берешті? Қиырон. Более или менее мучительного более. Ұлт қатары, ел қатары, маданият қатары жоқ болды. Тарихта біз білеміз, ғұндардың арты не болды? Кім біледі? Қытайды басып алғаннан кейін не болды? Ассимиляция болған жоқ. Қытай геноцид жариялап, үштен кейін бұларды сүріп жүріп отыр. Қанша уақыт сүрді білесің? Біздің doğrудың başынан baştalған мамлекеттің içine 4-3-4 қылымға чейін 2-3 қылым бойы бұларды сүріп жүріп отыр. Арқасынан қуалап жүріп отыр. Түйіне жетіп жоқ қылып отыр.
Кытайдын бир жаман жеричи. Боштондук үчүн күрөштө дагы булар өзүнүн жерин бошотуп болду, андан ары эмне кылсам ошол жок. Булар жер бетинен жексек кылып жок кылмайынча токтогула. Кытайдын бир табиаты ушундай бир табиат. Өздөрүнө мүнөздүү. Токомурут кылмайынча. Дуңгандарды эмне кылышты? Отолчу. Айла кеткенде ара-ара токтошду, качып жүрөт. Болбосо тукум куруп булар үчүн мындай катарда болуш. Убал соот деген түшүнүк жок. Маселе анда эмес. Маселе куумдарды кубалап жүрүп отуруп, анан Европага чейин көчмөндөрдүн бир укпактары өтүп барып, аякка кум деген ат алышты. Эсте калды так. Ошолор кимдер? Ошол кумдар. Элестетиле, Кытайдан качып жүрүп отуруп, Европага чейин барды. Жыргаганын эмес. Ошол тукум курут болуп кетпей, аман сакталуунун жолун издеп атат. Аргасынан бар Европага чейин. Кумдар. Бул переселение эмес. Переселение деген жаңы жерлерди өздөштүрүү. Бул аргасыздан качуу. Анан бул ошо менен. Ушундан эмне мисал алабыз? Жерин кеңейтти. Элин тукум курду. Тарыхта калды. Көсөм эмес. Көсөм эмес. Түшүнүктүү? Тарыхтан өтө көп сабактарды алсак болот. Окубайбыз. Окусак окуя катары окуп болсо, жакшы экен, кыйын экен. Үч кылым билет. Кутайды басып, азамат экен. Түбү ар жагы жыйынтык эмне болду? Тарыхта башкача окуп иштеген. Кийинки слайд. Безертинов деген Рафаэль. Татар улутундагы окумуштуу, жазуучу. Татарды бөлүп жазган нерсе. Бул деген кызык мели. Татары Чилки по писателю Вселенной 97-жылы иштеп чыккан экен. Бая Кыргыздын бир макалы бар го, Батырды алыстан уруп, жанына келсең бир киши. Чыккан эл болгон киши. Таанышкан бул киши менен. 2000 канча жыл эсине кетти. 2006-8 Кыргызстанга келип бул киши менен тааныштым, жөнөкөй киши. Бирок мунун бир ушул китебинде бул эми түрктөр жөнүндө жазып атат. Мен ал жөнүндө айткым келген жок, эми түрк маселесин өтөбөз. Бирок ушул китепте эмнегедир так башка элдерди мисалга келтирип, сонун бир окуяны чалды. Ошол жөнүндө. Слайд. 1587 жыл окуя. В 1587 году лоцман испанского корабля Сан-Феликс похвастался в японском порту. Чортасан, Испаниялык кеменин жетекчиси деп коем мындай жакында. Япониянын портунда мактанып атат, что владение короля Испании все расширяется. Биздин жерибиз кеңейип атат деп мактанып атат испандыктар. Жетекчи деп коем, аскер жетекчиси, башчысы Япониянын портунда. Японияга чейин келип ошо. Когда лоцмана спросили, как Испания завладела столь обширными территориями, он ответил: сначала пришли миссионеры, а потом солдаты короля. Адам баласын жашоосу өзгөрбөйт. Майда чүйдө нерселер өзгөрөт, а негизги жашоо адамдын мүнөзү, табияты, жашоого көз карашы өзгөрбөйт да. Өзгөчө бийлик же бийлик үчүн күрөш, кызыкчылык өзгөргөн эмес. Кандай болсо илгериден азыр деле ошол. Азыр деле ушул. Түшүнбөйбүз. Көбүс түшүнбөй атабыз. Маселе кайсы? Миссионерден чыгасаң эмне? Жөнөкөй айтачы, даватчылар. Христиандардын даватчылары. Булар Японияга келет дагы эмне кылышат? Христиан динин үгүттөйт. Ой, дин деген сонун нерсе, Кудайды таанытат. Сен Кудайды тааныбай турбайсың. Кудай бар, Кудайды тааны. Ошентип вообще Япондун башынан ачкан да. Кийинки слайд. Об этом разговоре доложили правители Японии Хидеёси. И тот издал закон о запрете распространения христианства, по которому священники-иезуиты под угрозой смертной казни в течение 20 дней должны были покинуть пределы Японии. 1587 жыл, 16 кылымдын аягы. Мыйзам кабыл алгандан кийин 20 күн ишке ашат. Мөөнөттү 20 күн. Биз 21 кылымда жашап атып, кээ жаңы тартипти мыйзам чегинде ишке ашырыш үчүн бир топ мөөнөттү сурайбыз.
кичинекей эле тамаша иретинде болсун, бирок чындыкка жатыр. Мамлекеттик тилди өздөштүрүүдө Кыргызстан системасын талап алат. Мынчанчы жылдан тарта бул болуш керек деген, анан бул болуш керек дегенди дагы аябай көргөнүбүз дагы болчу, дагы чоёбучу, нары алып барабыз дагы байкуштарды ойлойчу үйрөнө албай атыптыр депчи. Барбы бул? Чоётабыз, биз чоётабыз, мактанып. Кыйын болду, боро. Заман ошондой болуп калды. Ушунчалык болуп калдыбыз да. Эгер элестетсе 20 күн ойнап берет, чыгып кет болду. Азыркы заман менен салыштырбасаңыз, ал кезде самолет жок, кемеси гана бар. Анан мамлекеттен чыгып кет деген сөз. Ал мамлекеттин император буйрукту кабыл алды. Эми Японияда эле кичинекей эмес, Кыргызстандан чоң. Ар бир бул бурчка ошонун баарын кабарын жеткирүү маселеси бар. Тааныштыруу, анан болду чыгып кет деген талапты коюп. 20 күн болду. А биз 2 жыл сурабаппыз. Жөн эле. Эми мындай тамаша иретинде. Эмне болду деп ойлойсуз ушунун аягы? Ушул окуянын аягы. Мындай элестете алсак, 20 күндө изуиттер чыгып кетсин деп жанагы миссионерлер, даватчылар. Коргоо үчүн солдаттар келет. Иә, Коргоо үчүн солдаттар келет. тигилерди. Анан согушту. Согуш болду беле? Япония менен ишибиз жок чындап келгенде. Билбейбиз да. Келгиле, кийинки слайд. Следующая акция очищения. Акция очищения нации была казнь почти 40 тысяч обращенных в христианство соотечественников. Этими чрезвычайными мерами Хидэёси спас японскую нацию от участи американских индейцев. Салыштырмалуу ортодон бир эле кылым өттү. Американы качан ачты эле? Веспуччи эмес, Колумб. 1460, а бирок толук кандуу континент экенин уже Веспуччи 98-жыл аныктайт. 1400. Бул 1580 жыл. Бир кылымдан дүйнөнүн аркы бетине кабар жетип, таанышып, кабар алып, ушундай болду дегенче бир кылым өттү. Бирок ошондо деле ошол мезгилдин ылдамдыгынын өзгөчө эмеске алуу өлүгүнүн ылдамдыгы. Бул мындай кече эле болгон окуя дегенде. Бирок ошондо Япон падышасы көзөмдүк кылды. Келечекти көрө билди. Жагдайды тааныды. Жанагыларды тааный билди. Маселени түшүндү. Чечимди кабыл алып, аны аткара да билди. Көрсөтө да билди. Тааныш, мындай түшүндүрө да берди өз элине. Түшүндүргөн үчүн ошол иштин баары болду. 40 000 адамдын башын алды. Курмандык. Бирок улутту сактады. Канча индейец өлдү билесиңерби? Расмий түрдө тиги Холокосттон аябай укмуш тепкилеп атпайбы, укмуш экен деп. Мындай статистикада белгилүү болгон Түндүк Америкада гана 100 миллион. Түндүк Америка. Ар жагы да канча жак, Латын Америка. Эмне деген эл кылды? Аны эч ким көтөрбөйт. Жок болду да, эмне деген улут цивилизация жок болду. Эмнеден башталган? Жок, ал экинчи кадам. Биринчи кадимки мындай достук иретинде алдоо ыкмалары кетти. Жылдык былтырга алдашты. Көп нерсе. Жөн эле баягы байоо сезимине кол салып булар. Чоң киши менен бала бакчадагы адамдын аң сезимдегидей салыштыруу болду да ошол кезде. Маселе булардын кемпайлыгында эмес, тазалыгында, арулугунда, ишенчектигинде. Жан дүйнөсү үчүн таза аруу экен, айткан сөзгө маани берип, ошого туруп, ишенип, ошону өздөй көрүп, ошондон алданды да, далай кылды. Анан ошондон сабак алып түшүнгөндөн кийин анан экинчи ыкма кетти. Эмне ыкма кетти? Согуш кетти. Анан согуш. Согушка да туруштук берди да. Өлтүрүп атып кырпыт алып койду. Анан булардын куралдарын да тез үйрөнүштү. Атканды үйрөндү, ат мингенди үйрөндү, жана башка да баарын үйрөндү. Ага да туруштук бере баштады. Анан үчүнчү кадам эмне болду? Дин болду, анан арак. Ошо менен анан бир отого түбүнө кетти. Христианство анан арак. Ошол жагы. Огнен арак. Япон падышасы ошонун баарын түшүнүп көрө билип, бирок ошол кезде 1587-жылы Америкада бул баскычтар басып өтө элек болчу. Япон императору мындан кабар болгон эмес.
индеецтер өлүп бүтүп тукум куруп болду деген сөз болгон эмес. Индеецтер кийин аякта ал кызуу жүрүп аткан ал иш. Мүмкүн кабардар болгондур, бирок толук кандуу аягы эмне болгону менен ал билген эмес. Бирок туйду да. Бул маселе жок. Чара көрөлү, токтотолу. Анан очищение нации деген катуу сөз ал, бирок тазалануу. 40 000 адамды курматтап чыгып. Манаста бир эле сөз бар. Эсиңе бер деген сөз. Демел эмес. Туура айтасыз. Азыр экспансия жүрүп. Диний экспансия бир эле араб эмес, бир эле ислам эмес. Ошол эле христиан, ошол эле буддизм, ошол эле канча кыргыз бар билесиңерби, йога менен ооруп жүргөн. Муну биз заманбап мындай бир кечкедик деп ойлойбуз, бирок bunun tüyü da dinden gelген. Dini же философия баары дини деп болчу. Бул деле экспансиянын бир мындай жумшак күч катары. Глобализация маселеси бар, билесиңерби? Глобализация жакшы, жаман эмес. Негизинен түпкүрүндө теориясы. Бирок иш жүзүнө ашып аткан кээ бир программаларды көрсөм, качкандай. Ал башка тема болсун. Жок, экспансиянын түрүн түшүнөбү? Көп түрлөрү бар. Маданий экспансия. Мода дегенди билесиңерби? Мода. Модадагы өтө чоң күч. Мода менен улуттар калпалат. Кийим, прическа, чач, дагы эмне, жүрүм турум. Жада калса, анча кылык жоруктар, бул бар мода. Бул масал маданият. Бул дагы чоң экспансия. Көп нерсе бар. Кыскасы мындай бир сөз менен айткандачы, акылың барда эсиң жок деген манаста айтылган сөз бар го. Биз ошондой болуп, акылыбыз бар, жетиштүү, эсибизге келе албайт. Акыл өзүнчө, эс өзүнчө. Болот, бардык нерсени жазса болот. Бирок жети өлчөп бир кесип. Жоопты өзү айтыңыздар. Мен айтып алачы деген. Кийинки слайд. Эгерде көсөмдүн ишинде элге жерге залалга келтирген иш аракеттер болсо, аны эл кечирди. Мисалы, мына эки элдин мисалында, тарыхый мисалында. Бирөө Хунда, бирөө Япон. Жакын эмес, бир эле аймакта калган. Тил жагынан тууган, Алтай топ тилине. Япондордо биздин тил жагынан биз менен тектештеп болчу. Бирок экөөнүн көз карашы эки болду. Мисалы, Хундар бөлөк маданияттын өкүлү, бөлөк улуттун өкүлдөрүн өздөй жандай көрүп, баарына бирдей тегиз мамиле кылабыз деп бир тартипте, бир жыргалчылыкта жашайбыз деп эмне болду? Ойрон болду. Жок. Япон болсо сырттан келген таасирди көрүп, бул бөлөк, жок бул бөлөк, биз бөлөк. Мындай. Эки бошкордун башы бир казанда кайнабайт. Булар кайнатпады. А тиги Хундар кайнатышты. Аягы эмне? Көсөмдүн ишинде элге жерге залалга келтирген иш аракеттер болсо, аны элге чечилет. Туура түшүнүктүү нерсе, мисалы, алыска барбай өзүбүздүн эстейчи, кийинки слайд. Урпакка өзүнүн залалгасы менен таамылат, беребиз слайдты. Элине жөө болгон жерин кемиткен, бул эл кечиргис күнөө. Эгерде өз элине жөө чыкса, падыша. Бул эл кечирбейт эч качан. Өзүнүн жерин кемитсе да, муну эл унутпайт. Учурундагы гана жашоочулар, тургундар, жарандар эмес, муунда өтө берет. Же ошондо кеткен, баягы убагында кетти эле, бүттү. Мисалы, түшүнүп атасызбы ким жүрдү? Биз дагы кемитпедик. Ал элине бүгүн унуттук. Дагы далайга чейин болот. Унутулбайт. Өз элине жоо болуп, элин канын агызганды кантип унутат? Мүмкүн эмес да. Ушул эле мына борборлук аянтта канча адам бар. Ушул нерсе мындай бул калат, муунга өтө берет да, элдин эсинен кетпейт. Унутууга да мүмкүн эмес. Анан кандай 1000 айкөл болгон видеода бул нерсе кечирүүгө мүмкүн эмес. Себеби бул падышанын чечиминен келген. Катардагы адамдын туура эместигинен, адашуусунан келтирилген зыяндыктар кечирилиши мүмкүн. Кун төлөө менен болсо да. Бул катардагы жашоодо мисалдар көрүнүш. Падышалар тарабынан кетирилген
катачылыктар, анын азабы менен келген зыяндыктардын баары бул унутулбайт. Кечирүүгө да мөмкүн. Кече жакында бирөө өттү го, кыргыз элинин атынан кечирим сурайт. Башка. Акылга сыйбаган нерсе мүмкүн эмес аны. Ал кечирсе эмне? Бирок кыргыз кечирбейт. Анан дагы маселе эмнеге кечирет? Кечире турган ишти ол. Ал дагы бир маселе. Макул, эми андан ары кеттик. Слайд. Элдин көкүрөндү унуткус так болуп кала берет, муну түшүнүктүү. Кийинки слайд. Эл кечирилгис нерселер. Дагы катар менен. Хан эл жерин корбой албаса, бөлүнүп жарылып калып калса. Мо эл жерин корбой алса деген түз мааниде илгерки жашоодо сырттан баскындар келди, тинтти талоонго учуратты, элди бөлүп кетти десек, ал бир. Бүгүнкү заманда элди бөлүп жарылып алып барса, бул жанагындан да жана. Жок туруп мындай сырттан баягы курал көтөрүп кыйкырып кирген жок болсо да, бирок эл ичинен бөлүнсө, бир гана падыша. Бул өтө чоң маселе. Кийинки элдин намысын алдырса. Ушул нерсечи мындай көп акыркы убакта биз маани бербей калдык. Бирок өтө чоң маселе. Мен бир мисалды айткым келип атат. Билбейм, туура келбейби. Силер деле билесиңер. Жөн мисал. Өз элине падыша болгон деп башка элдин падышасынан бата алды. Кандай? Намыс деген кайда деген сөз. Демек, өз элине падыша болуш үчүн башка элдин падышасы бата берсе, анан өз элине падыша болот деген түшүнүктүн өзү кандай акылга сыйды мен билбейм. Бул элдин намысын тебелеген. Ушундай нерсеге жол бербеш керек. Бул эме, бул кандай десем, бул наркка да жатпайт, салтка да жатпайт, жүнүгө адамдык абийирге да жатпайт, акылдык абийирге. Намыс. Же болбосо кандай айтпа, мындай бир жанагы эмне деп коебуз? Кылмыш дүйнөсүнүн падышасын деп коебуз. Алардын кылмыш дүйнөсүнүн падышасын кадимки падыша сыяктуу кызыл килем төшөп туруп узатып коюп. Бул кайда жатат? Дин жөндөшөп болуп калды. Ушуну баштан кечирдик да. Ой, кечирдик, баштан өттү. Өткөрдүк, көрдүк. Ушул нерсени ойлогон жок. Ушундан да сабак алат. Муну мисалы түп мааниде мага андан эчтеке болгон жок. Ушул жерлерге мисалы эчтеке өзгөрбөсө керек турмушундачы, бирок чоң маселе бар. Кыргыз туурасында дүйнөдө көз караш калкан. Булар ушундай. Боло берет булар. Өзгөчө азыркы заманда дүйнөлүк деңгээлде эл аралык мамилелерди учаган маселеси. Кийинки хан элге каршы турса, өзү жат кылып, элди кыйнаса, бул түшүнүктүү нерсе. Өз элине жол чыкса деген сөз. Кийинки эми жанагы сиз мисалдар берген убактыбыз барбы? Жетип атабыз, тарыхта кимди көрсөм дей алабыз депчи, мен ошол тарыхтагы көсөмдөрдү мисалга келтирердим, дагы бир кызык нерсени көрүшкүм келип атат. Могу Радты түзүмдөгү формула деп коечу, бул мындай. Азыркы түшүнүк менен айтканда универсалдык формула. Мисалы, элдин түзүлүшү боюнча, Радты түзүмү боюнча 3 катмардан турат. Букара, билги, көсөмдөр мындай. Деңгээли боюнча катмарлар бар. Анан мисалы ошонун көсөмдөрүн өзүн алып карап көрсөк, ошо 3 катмар. Чечип кабыл ала турган, тактык чеччүлөр. Анын өзү ошол деңгээлдер да бар да. Мисалы көсөм дегенде бул жалпы бийликтеги адамдар деп коебуз. Айыл өкмөттөн баштап президентке. Салыштырмалуу. Же эгерде түпкү маанисине караганда ошондой мындай көсөмдүк кылган деген элге жерге кызмат өтөп, элдин жеринин кызыкчылыгын, элдин биримдигин, жердин бүтүндүгүн сактаганга чоң салым кошкон көсөмдөр сөз болгондо, бул түшүнүк өзү дагы ушул формула сыяктуу дагы 3 категорияга бөлүнөт. Кийинки слайд. Эгерде көсөмдөр, слайд. Көсөмдөрдүн өзүн жана чокусунда 3 бурчтуктун өзүн алсак, кичинекей чокусунда. Ал өзү дагы 3 ичара, дагы 3 катмарга бөлүнөт. Кийинки. Жанагыдай эле формула менен бер. Слайд. Дагы кызматчылар. Бер. Үчөөн тең берчи, үчөөн. Мына бул. Шарттуу түрдө ушундай бөлсөк.
Kösömдөр özara içinden jana 3 katmarga bölüşөт. Негиз түп болчу, кызматчылар дейбиз, залкарлар, анан асыл. Төбесинен баштайлы, жекинисинен баштайлы. Асылдардан баштайлы. Мындай шарт кылып алышат, талдайды, жөнү бири-биринен айырмалаш үчүн, бирок мазмуну жөнүндө сөз болсун, маңызы жөнүндө. Кийинки слайд. Кеттик. Асылдар. Бул элдин куту жарыгы жана сыймы. Бул көсөмдүн көсөмдөрү. Кимди көсөмдү деп эсептейбиз кыргыздар? Барсбек. Манас, биринчи Манастан баштайчы. Элдин куту деп да айтып жүрөбүз, туусу деп да айтып жүрөбүз. Манасты айтсак болот. Манас бул элдин куту, бул жана көсөмдүн көсөмү деген маана. Шарттуу түрдө асыл деп аталды, бирок көсөмү дегендей да. Көсөмдүн билгилери бул залкарлар, көсөмдүн букарасы дегендей да, салыштырмалуу формуласы. Анда кызматчылар. Кеттик. Кийинки слайд. Манас, Бакай, Кошой, Көкөтөй. Ушу 4 ысымга токтолду. Манас дүйнөсүнөн ушу 4 ысымды биз көсөм дейбиз, дей алабыз. Манас жөнүндө сөз жок, талдоого алынбайт, менимче. Эмне үчүн Манас көсөм деп түшүндүрүүнүн кажети жокпу дейм, талаш. Бакай жөнүндө айтам. Бакай, Кошой, Көкөтөй. Ушу 3 ысым эмнеси менен өзгөчө Манас дүйнөсүндөгү каармандардан? Акылман. Башчы дагы. Кошой, Көкөтөй. Жөнүрө күчтүү балбан. Бакайды о акылман деп билебиз. Кошойчу, Кошой. Балбан? Намыстуу болгон. Кошой кайсы жерде жердеген? Атбаш. Атбаштыктар барбы? Дагы кол көтөрбөйчү атбаштыктар. 2, 3, 4, 5, 10 кишибиз, балким көптүр. Бул теманы билгендер суранам, айтпаңыздар, билбегендер үчүн суроо. Эмне үчүн атбаш? Аталыш. Не үчүн? Ошондой. Илгери картанын түзүлүшүн мындай сөлөкөтүн түшүнүп биздин аталар, анан атбаш деген. Макулсаң ушу пикирге. Эмне үчүн атбаш? Жок, атбаш. Азыркы атбашчыга барып жүрөбүз, барбаган кыргыз жок болуш керек атбашка. Же барбагандар бар. Барсаңар, барбагандар үчүн айтайын. Бир сонун жер бар да. Борбордо. Бир көчөсүндө. Bir imaratın жанында bir естелик бар. Киреген аттын башы турат. Бою денеси жок, эчтеке жок, башы эле. Ана мындай асмандан ылдый түшүп жерге сайып койгондой да. Мен муну жамандык, шындыктайын деген эчиңетим жок, бирок чын мен муну көргөндөчү. Бир тоопко чейин өзүмө келбей калдым. Келе албай аттым, келбей калдым. Келе албай аттым да. Түшүнгөн жокмун. Мурда бала кезде эле барып жүргөндө кире беришинде аттын башын элеси жал менен мындай бир сөлөкөтө туруп ат башы деген жазуу бар дейсиң. Азыр барып жок билбейм. Ошондой кылдар, ат башы экен десе, аттын башы экен деп мындай бир түшүнүк аласың. Анан бул сапар эмес, бул 2010-да дейм. Ошол нар жакка жагында, ошол эстеликти тургузушту. Эмне дедим? Бул асмандан түшүп, булутту аралап түшүп, аттын башы сүйүп жатат. Булут кайда, дениз кайда? Ошону түшүнүп кой деп чыгармачы. Ne mesela Emne için attım başı. Kim aytar? At başlıkta. Kaç gün? Ya arpa mesela arpa. Arpаны айтат. Arpаны айтат. Арпа жайдосын айтат. Meyli at ketти. Baş. Көйгөздүктан ошол уламыш боюнча аттын башы табылып, кыскасы асыл тукум аттын башы табылган боюнча бүлүк толпарды кылып.
жок, ал кишиники эстеликтерин тамаша, ал жерде тамаша. Негизи мындай суроо эле, мен үчүн ат баш, мен үчүн аттын башы деп койчу, жылкынын башы. Ушундай. Мына кеткен башкача кетти. Кытайды көздө аттанып баштоо деген да. Кытайга ат баштан аттан. Ошол тараптан да. Тилкесиндер аттан соң. Географиялык жагынан ал жакыныраак калат. Мейли, тамаша кылмайлы. Бир жолу мен мындай болдум да, ошо атпан бир көп жыл мурун ошо жака барып калып, ошо жергиликтүү аксакалдар менен сүйлөшүп анан сөздөшүп ким каяктан деп анан менден сураклашты. Мен ошо чүйдөн келдим, ушундай. Ат башыга мурун келип жүрөсүз? Ооба, келип жүргөн бир эки жол келебиз. Эмне үчүн ат башы деп аталат биздин жерибизде билесиңби? Силер айткандай ушул уламыштай. Кудай деп укканым. Түрдүү версиялар бар, бирок маңызы бир. Анан ал киши мындай. Бир чети аяк атып, бир чети мени аябай эле уяткан. Ушунча келип анан кыргыз таанын деп жүрөсүз. Жерин кадыбагандай кыргыз аттамайсың деп. Мен негизи чүйдүм ошол маселем эмес. Кыргыз жери. Ат башы деген жерде тааныбалсаң деп анан мен кызыктым. Кандай анда чынын айтып берчү. Анан ал киши айтты. Мен өзүм кошойчумун. Саякбай ким болгон билесиң? Ким? Ал Семетейчи. Манасчы эмес, ал Семетей. Кыскасы, Манас дүйнөсүндөгүлөр Манасты айткан. Эми биз шарттуу түрдө Манасчы деп атабыз, бирок убагында Саякбай дагы бир топтору Манасчы Семетейчи, Сейт эмес. Семетейчи Сейт не деп жүрөт аял кишине. Кыскасы, көбүрөөк Семетейчилер топ болгон. Алар Семетейдин окуясын айтып туруп, анан Семетейге Манас жөнүндө эскерүү иретинде Манасты айтып, анан Манаска келип чыкты. Түз Манасты айтып. Ошол сыңарында тиги айтат, мен кошойчумун. Мен кошойм. Деп ушун баарын түшүндүрүп, анан ат башы деген сөздүн келип чыгышын тарыхын айтып берди. Ороздун омулу деп айтып жүрөбүз, ар кайсы версияда ар кандай билесиз, бирдик вариант жок Манаста. Кыскасы, Ногой хан өлгөндөн кийин Манастын чоң атасы. Биякты Ордо, Кытай, Алоге баш ийген, эли. Кыргызды туш тарапта сүргүнгө айтты. Бири кетти Эленге, бири чыгып кетти Тереңге деген сөз ошондон. Бири Алтайга, бири Кангайга, бири ошондон келген дагы ар түрдүү айтылат. Анан ошондо Кыргыздын көбүн туш тарапка айдайт дагы. Эки гана Кыргыздын мындай ушул тизмектен эки адам мекени таштады. Кимдер? Көкөтөй менен Кошой. Көкөтөйгө дагы киребиз. Кошой азыркы ат башы жерде калат дагы. Анан ушул жерде мекенди таштабайм деп дагы. Анан душмандардын жоону деп коелучу. Бутун бастырбай ушул жерде коргойт дагы. Анын түшүнгөн мекени. Мекендин асылдыгын кутун учурбаш үчүн душмандын бутун бастырбай уюткуну сактайт. Ошон үчүн башаттан бери келген, жаралгандан бери улут болуп калгандан ушул жерде мекендеген кайсы доордон баштап мекендепти баштасак, ошол башаттагы мекендин асылдыгын уюткусун сактайм деп, душман бутун бастырбайм деп таштабайт. Ошон үчүн жырт уюткусу деп айтат. Ошол бересиз. Анан ошол ата башы деген түшүнүк. Ата башы. Башат деген. Аталарыбыз, ата деген сөз өзү башат да. Анан ошол ата башы деген сөз ошол башат. Түп башаттан уюткул деген мааниде экен да. Ошону ырымдап душмандын буту басса, анда жерди кутуп ошо качат деген мааниде. Биз ошол башатты сактайлы деп анан ошо кетти. Буну мен айткан жокмун, мен ошол киши айткан. Манаста ошентет. Манаста деле ошентет. Түз ошол сөздү чечмелебесе да, бирок ошол маңызды айтып берет. Ошо эмне үчүн кетти? Айтат, мен ушул жерде душмандын бутун бастырбай сактап келдим. Жердин ээси кетти деп туруп Манас келгенде анан камчысын өткөрүп берет да. Мана жердин ээси кетти. Сага өткөрдүм ушул куртту. Журттун уйкусу өткөрдүм керек. Кошойдум, көсөмдүм ушул. Мындай жактан бери келаткан асылдуулукту, арулукту, уюткуну, касиетти сактап, кийинки жердин ээси келгиче душманга бастырбай, тебелетпей ошол нерсе, аруу нерсе сактап өткөрүп көсөмдүм. Бул Кошой. Көкөтөй каякта болгон? Ташкент. Эмне болгон Көкөтөй?
ким болгон азыркы түшүнүк менен айтканчы, азыркы замандын түшүнүгү менен көкөтөй ким? Олигарх. Башкача айталычы, мамлекеттик түшүнүктөр менен айтканда ким болгон? Дипломат? Дагы? Экономикадагы, финансыдагы министр болуп кеткен да. Чын, тура эле. Азыркы түшүнүк менен айтканда ушундай. Эмне үчүн Ташкенттен көчпөй койгон көкөтөй? Алоке баарын качырды деп сүргүнгө айтат. Көкөтөй калды. Көкөтөйгө борборду алып. Көчөм экен тип эле коём деди Алоке. Көчөм деген эмне деп болду ал көкөтөй? Я. Кимге? Тура. Ошол эле, бирок эмне себептен? Ташкент өз кандай же? 9 жолдун толму деп коебуз, жана Жибек жолунун андан ары түз калаага, туш тарапка кетчү жер ошол жерден чачырат. Түндүгүнө да, түштүгүнө да, батышына да, чыгышы ал, биздин сол аймак, андан ары Кытай. Жибек жолу ошол жактан келип туруп, анан 3 тарапка чачырат жерде. Ошол жерден туруп, анан Алокени көндүрөт да, мени кубалап эмне кыласың? Ол жерде бүт иш калмай деген, ошонун баарын жөнгө салып, керектүү салымды өтөлөп, сени да байытам, элиңди да жыргатам. Ким калат? Бирок өзүнүн байлык үчүн калдыбы ушул жерде? Эмне үчүн калды? Дагы эмне аткарды? Эмне иш аткарды? Көкөтөй, Ташкентте. Я. Эмне болду Манас? Жок, Манас төрөлөк. Кыргыз эмне болду эле? Кыргыз чачырат. Кытай эмне үчүн Кыргызды чачырат? Bir ele maksat, bir ele nerseni. Буларды Кыргызды бир жерге калтырсаң, баары баш көтөрөт да, бир күнү бизди кайрып келип чалат. Ошон үчүн буларды бириндетип, туш тарапка чачырат алып, башка эл, башка жерлерге сүргөнгө айдайлы дагы. Ошол жерде булар азчылык болуп, ошол элдин, ошол маданияттын курамына кирип сиңип, мындайча айтканда мамлук болсун. Ошондой максат. Буларды чогуу койсоң, бат эле баш көтөрөт. Кыргызда бир Манаста Кыргыздын касиети сонун айтылат го, үч сак десе. Биздин Кыргыз деген атыбыздын маңызы Манаста 3 сак ачык. Кырылган сайын кычаган, түгөнгөн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өрчү. Биз ошондой. Өзүбүз билбейбиз, ошондой. Азыр деле бар. Манаста деле ошону билгенде айтат, бул бир жерге койгош. Булар баары баш көтөрөт, баары күчтөрөт. Бириндетсек, ошондо булар жок болот. Ошентип Алтайга Ногой менен Жакып сүрдү. Эки ул. Жернеси беле. Башка эл, башка маданият. Ошакта күнгө. Дагы бирөө дагы бир жакта, дагы бирөө дагы. Ошентип жүрүп кыргыздар туш тарапка чачыргандан кийин, Манас макул айтып атат. Манас төрөлөр билген, бүткөн, үмүт кылган, билбейм, канча күн экен саатын деле билбесе керек, бирок үмүт кылып бүттү. Бирок ошо бүткүчө Көкөтөйдүн мыктылыгы эмне болду? Манас келери менен эл бириктиби? Бириктиби? Салыштырмалы. Кантип бирикти? Кимдин жардамы? Көкөтөй. Эмне кылып жардам берди? Көкөтөй Ташкентте туруп, туш тарапка кеткен кербенчилер аркылуу Кыргыз каяка сүргүнгө айдалбасын, ошол жакта кыргыздар менен кат алышып, кабар алышып. Анын негизги милдети учурунда Кыргыз чачыраса да, бирок бири-биринен алыстап тааныбай калбасын деп байланышты камсыздаган. Акчаны кереги. Акчаны алып берди. Байланышты кармап. Түйүндү кармап. Кыргыздын тамырын кармап. Бири тереңде, бири эреңде болсо да, бирөө Алтайда, бирөө кангайда жүргөн кыргыздан кабар алып, байланышты туруктурду. Тымызы болгондо. Алоке Кытайга билдирбей, ал оңой иш эмес. Көсөмдүк ошо. Манас төрөлүп баш көтөрүп, жактагы эки уруп биригип күчтөнгөндөн кийин, анан Кыргызды чекесинен чогулта баштады. Манас өзүрө Манас болгон үчүн келип, Манас келди, болду, кетти. Эч ким келген жок. Биринчиден аны табыш керек, каяктады? Кимиси кайда, канчо? Кантип келет? Кандай аралыкта, кандай жагдайда экенин баары ошол көкөтө. Ошонун баарын байлашып.
Анан ошонун баарын бириктирди. Биринчиси. Экинчиси каржы маселеси. Ооба, байлык токтоду. Ошонун баарын камсыздады. Эмне маселеге? Баарын чечет. Куралдай, казынасындай, башкасын. Баарын камсыздап ошонун баарын алдын ала билип, убакыт саат келет, күнүбүз туйт, болот. Бирок ошондо ошонун баарына даяр болушубуз керек деп, эртелеп канун көрө баштады. Мына көсөм. Көкөт. Манас менен Бакайдын баары жашайт. Манас өз манас эмес. Манас ушулар болгон үчүн манас. Же болбосо бир сөз бар го, кулалы таптап куш кылдым. Курама же журт кылдым. Şu сөздү чечмелеп көрдүңүзбү? Кулалысы эмне, куш эмне? Kulağla kişiye çimçik emez. Kulağlı derler. Aldır. Bırak kuş dep üstü şu ataz. Kuş dep bir kıranın aytaz. Kulağlı ne alıp? Çiçkan mayda çüde alıp. Bırak aldılar. Ana tüyüs manide şimdi onun da biz yerde tüp düzle çıkıyoruz da. Kurama misalı azırkı zamanda etnikal arap meseleye Dünya aralıq məsələ bolğanda, Manasdan beri gelip otan biz kurama jiyip jurt kılganbız, Kırgız tili bir el emes, çoğulganbız, argaysı kuralganbız деген сөздү. Көп жүйө келтиребиz Manasқа. Manas'ta ошондой болгондон кийин биз эмне болуп турабыз деп, баары тууганча жашайбыз деп, башка улуттарды койнубуз калабыз. Маселе жок. Бирок Manas'та андай болмойт. Эгерде Manas'та бар kurama kurup анан бир журтка уютса, анда логикалык болот. Азап тартып Кытайлар соғышпай, анда мен жүріп қойдым. Емче жүріп қойдым. Анне жан менен тирештір ол. Чоң қазақ, қачен бар аларды қырып. Алардан да чоң жоғоты болып шығар. Мәселен де емес. Құрама жиып жоқ қылдым деген сөз. Bir кезде bir ел болған қырғызды шашырап кетіп, арғайсы жерде арғайсына үй көріп, kim болғанын ұмытып қалған қырғызды ошол учурда алар бөлөк болуп калды бири-бири тааныбыз. Анан алар үчүн ошол учурда ал Курама болду кайра. Алтайлык кыргыз башка мүнөздүү кыргыз болду. Ирендик кыргыз башка мүнөздүү кыргыз. Талаада урунга кеткен кыргыз таптакыр башка мүнөздүү. Жашоо баалыктан өзгөрдү. Себеби ортодон 1-2 кылым өтүп, 1-2 кылым эмес. 1 кылым өтсө деле маселе. 50 жылда эл жагы. Биз 30 жылда эмне болдук? Чиги окуп bir kılımdık. 30 yıllık egemenlikte kim ekenizde tanılalım. Al gezde Manas töreli için ne degen zaman öttü, anan kayra başı birikkince oşol kırgız emne olup kaldı, bir kuda emine tan oşol vaktan adamlar. Bирок Manas oşol bizge жетирип atır. Oşol Kuramanı kayra getirip bir jurt kıldım deydi. Kalığına getirip atır. Başka bir önü koşup. Bolbosu akı olaçı oşol. Kim? Kaysı oldu? Жети кан текти бир туугандын бир адам болдур, анан калгандары текте эшейтер. Баары эле кыргыздан түйгүл болгон. Эгер жөн эле Курама келтирип бир журт байланса, анда Кытайды деле кошмок, Моңголду деле кошмок, Калмагын деле кошмок, бир журт болбойт. Эмче болот? Алар деле. Алар деле. Кайнаса каныбыз кош. Акулалы таптап куш кылдым деген эмне? Түгөлбай казактын акыркы чыгармасын уктуңарбы? Тоок аламдан internetten karap görüp okumaganlar. Var, açık. YouTube'da da var, özünün açısında da var, öyle de çıkarıp koyuşlar. Bir gezde kuş bolğon kırgız, bürküt bolğon kırgız sana kulağı aylanıp kaldı da. Çapçırap. Bir gezde teke kulca algan algır kuş salıştırmalı. Oşonday kırgız bolsa, ana çaka biyaka sürülüp жүрүп oturup, biri çaktan gün görüp, biri biyaktan gün görüp, biri öttep, o katı жүргүзүп atkан kırgız arkasından. Баягы бүркүт экенин унутуп, бирок канда бар да, кулалы калам калганда. Майдачы жөгө канет кылып, ушу менен топту кылып, ушу менен күн өткөрүп калганда, кулалы болуп. Анан аны кайра таптап отуруп, анан кайра куш кайланды. Кайра эле калыбына келди. Манас жаңы эч нерсе жок. Мен Манаска каршы эмес. Манас топ. Манастын касиети эмне? Бар нерсени калыбына келтирип, түйүн таанып, өзөгүн бекемдеп, анан өркүлдөп. Бирок жаңы эмес. Ошол эле кыргыз.
баштап эле кыргыз. А ошо башактагы кыргыздын касиетин ата башын сактап келген Кошойдун салымы бар. Чачырап кетсе да кабармалып, анын бүтүндүгүн кийинкиге оңой болсун деп башын бириктириш үчүн Көкөтөйдүн салымы бар. Ошонун баарын ирети менен, катары менен кандай иш кылыш керек деп акылын кошкон Бакайдын салымы менен Манас. Мына көсөктөр. Асылдар деп. Салыштырма. Кийинки слайд. Тагай би, Барсбек, Жусуп баласы. Мына көсөктөр. Көсөмдүн көсөмдөрү. Асылдар деп коелу. Өчпөс жылдыздар. Барсбек ким экенин айтууга кажети жок кой. Жөнөкөйлөп айтайынчы, булар кимдер, кандай адамдар? Азыр дагы салыштырабыз. Мисалы, бул жерде бир гана Жусуп баласынын өзүнүн табияты боюнча бир аз суроо жаратышы. Тигилер эл башчылар, коргоочулар, баатырлар, көсөмдөр, бийлиги бар адамдар. Жусуп баласынын ким болгон? Ойчу, идеолог деп болчу. Гос аппаратты түзгөн, мамлекеттүүлүктү түптөгөн адам. Башчы катары эмес, бирок ошонун негизин, илимий негизинде ошонун баарын тартипке келтирип, кандай жол жобосун иштеп чыккан. Мисалы, азыркыча айтканда конституционалист, конституциясын. Кыргыз мамлекети. Бул дагы көсөм. Анан анын эмгеги ушул күнгө чейин азыркы тил менен айтканда актуал. Жолбосо бүгүн дагы жашоодо орду, талабы, күчү бар. Кут билим эмес, кут аттуу билим. Окугула, дагы сунуштайм, дагы да мен чарчабайм, дайыма айтам, ушул чыгарманы окугулачы, көкүрөгүңөргө сиңириңерчи, накта башчы кандай болуш керек деп ушул жерде бүт айтам. Көсөм деген кандай болуш керек, бүт ошол жерде. Кызмат деген эмне, кызматчы кандай болуш керек, бүт ошол жерде. Кут аттуу билим, Жусуп баласы. Ошон үчүн булар көсөмдүн көсөмү. Кийинки слайд. Кийинки слайд залкарларды талдайлы берерин, слайд. Залкарлар эки кубаты, тиреги, таянычы. Азыр мен чечмелейин, мисалы менен. Кийинки слайдты бердиңиз, дароо эле. Мисалы, Манастын ордундагы Чубак, Сырга, Калмамбеттер. Булар салыштырмалуу. Кийинки баскычта. Эмне үчүн? Логикалык суроо, эмне үчүн? Эмне үчүн Манас менен тең бир катарда эмес? Улатып келчү. Таян? Мен жакты окуп бирок ошол эле Чубак, Сырга, Калмамбеттер кимдер болгон? Чоролор Манастын эң жакындары турат. Бирок Манастын миссиясы орду бөлөк, булар аны толук. Аталат Манас. Мисалы, эрдиги жагынан, баатырдыгы жагынан, Чубагы деле, Алмамбети деле Манастан кем калышпайт. Бирок Манас. Миссиялары бөлөк. Алар Манаста толуктоочу болуп келишкен. Манасты толуктоо, Манастын кемин толуктоо. Бирок Манастын орду башка. Бул дагы түшүнүксүз болсо, анда кийинки мисал айтабыз, дагы салыштырмалуу. Кийинки берсең, азыркы замандын кишилерин айтабыз. Шабдан, Разаков, Усубалиев. Эмне үчүн булар көсөмдүн көсөмдөрү эмес, булар көсөмдүн залкарлары. Кандай деп ойлойсуң? Манас дүйнөсүндө Манас мисалы Барсбек, Тагай би деген билесиңби? Тагай бийдин орду кандай? Тарып. Эмне кылды? Я. Бул мамлекет кылып чогулткандарда булар жардамчылар болот. Оң канат, сол канат. Негизги канат. Көсөмдүн көсөмдөрү асылдар менен залкарлардын айырмасы эмнеде? Өзүңөр жооп берсеңичи. Салыштыруу ушул мисалдар менен. Эмнесинде айырма? Ким табат? 5 бай. Буга Чачылганды чогултуп мамлекет кылып атпайбы залкарлар? Атигелерчи? Ой, асылдар. Залкарлар булар ошол жанында. Разаковду ким жанында жүрдү? Кайсы чогулткан адамдын жанында жүрдү Разаков? Бул даяр нерсени өнүктүрдү да, бул чогулткан жок да. Дагы толуктоо да. Дагы жакындадык, дагы салыштыр, ооба, түшүнүк бар. Туура. Мындай жөнөкөйлөп атайынчы. Биринчи категория булар. Кандай деп айтсам? Азыр бир сөз бар эле, азыр эсимен чыгып кетти. Жоктон барды кылган дегендей.
барды өнүктүрдү. Мисалы, боштондук алып келгендер. Элге эркиндик алып келгендер. Манас убагында кыргыз ким болгон? Анан Манас эмне алып келди? Мамлекет жашоо берди, эркиндик берди, башын бириктирди, чогулту. Булар өздөрү ошол сиз айткандай бир чет идея да, бирок исполнениясы өзүндөкү акыл. Бирок булар жоктон бар болгон. Мындай салыштырмалуу, бул баягы Кудай теологиядагы философияны мисал келтирбейби? Андай категорияда эмес. Бирок Кыргызда мамлекет жок эле, мамлекет жасады. Көз карандыкта жашады эле, эркиндик тапты. Азаттык тапты деген бар. Экинчи категориядагылар кимдер? Өнүктүрдү. Булар андай деңгээлде эмес. Көз каранды болсо дагы бирок көсөмдүк милдеттен аткарып. Мисалы, Усубалиев, Шабдан дейбиз. Шабдан патшалык Орусиянын туурасында Кыргыздын өкүлү. Кыргыздын кызыкчылыгы. Усубалиев Советтер Союзунда бирок Кыргыздын кызыкчылыгы. Чачырак үйлө анча-мынча көсөмдүк кылды да, бул эми баягы бул жерде улуттук мааниде болбосо да, бирок мамлекеттүүлүк көз караштагы көсөмдүк кылган. Разаков деле ошондой. Бул эми Советтер Союзунда. Чубак Сырган Калмамбеттер, булар өздөрү ошондой чоң боштондук алып келбесе да, бирок ошол Манастын жанына туруп, аларга тиреш таяныч болуп, алар андан ары өркүндөтүү маселеси. Чоң кубаттан башка. Кийинки берсе, кызматчылар элдин тагдырына менен өзүнө күчүнө таасир берип, бере берсе. Өзүнүн кубаттуу кызматын арнагандар. Мына ушул жерге келет да. Бере берлер. 40 чора Манастын убагында. Бул Манас дүйнөсүн өзүнчө мисалга тарган ата, мына кийинки слайдты бирок берилет кандай. Мисалы Абдрахманов, Тыныстанов чок. Эмне үчүн? Тыныстанов, Абдрахманов эмне үчүн бuyakta деп ойлойсуз? Муну мен каалап киргиздим деген үчүн эмес. Түшүндүрмөйсүз ба? Кызмат кылышты. Көсөмдүк кызмат кылышты. Бирок деңгээли боюнча булар кимдер? Кызматчы гана болушту. Эмне үчүн? Өздөрүн сактай албай калды. Булар чечим чыгарган жок, тагдыр чечкен жок. Булар аракет. Бирок жете алган. Жетсе, сонун. Жете алган. Бирок ошонун башын көчүрдү. Жарлыкта негиздөөчү аталардан табылбады. Жок, ал бүгүнкү саясат ушундай түшүндүрүп атабыз. Негиздөөчү. Бирок мындайда биз азыр бүгүн туруп ошондой баа берип атабыз. 91-жылы кандай чечим кабыл алып, эмне болуп кетерин биз азыр мындай. Бизге азыр оңой айтыш. Кокус биз Кудай сактасын, кокус биз. Эгемендүүлүк албай калсачы. Мамлекеттүүлүктүн негиздөөчүсү деп эсептейт элек бул кишилер. Арса болгон. 91-жылы тагдыр жана буйлук Советтер Союзу тарап, мисалы Тыныстанов, Абдрахмановдун эмгеги үчүн 91-жылы Союз тараган жок да. Чоңдасызбы? Тагдыр буйруду бизге ошо 91-жыл Союз тарап кетти. Ошол чоң мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз эгемендүү мамлекет болгон үчүн анан башатын тамырын издеп, ошону башатушулар турбайт деп аныкталды. Эгерде Союз тарабай дагы эле Союз болгонун бойдон калсакчы, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн ушулар түптөп эле эсептейт. Азыр күндө эгер биз дагы эле СССР бойдон калсак, жок, анда бул маселе да козголбойт. Булар дагы эле эл душманы катары кала берет. Союздун түшүнүгү боюнча. Түшүнүп атасызбы? Мисалы эми биринчиден, экинчиден бул Исановдор, Ибраимовдор, Тыныстановдор бул эми баягы салыштырмалуу. Разаков менен Усубалиевдер эмне болду азыркыча? Почти что президент. Союзда Кыргыздын президенти. Биринчи жетекчиси. Булар биринчи жетекчиси. Тыныстанов биринчи жетекчи. Исанов биринчи жетекчи. Бирок Усубалиевдин Разаковго караганда Абдрахманов талаш жок. Талаш жок. Ооба. Чечим кабыл алып жасап атат. Бирок булар деңгээли орду боюнча андай болгон жок. Бул жердечи кайра эле жанагы эле бирөө жаман, бирөө жакшы деген салыштыруу жок. Деңгээли боюнча алар ошондой. Маселе мындай да, мен баамда мындай. Элеген кызмат орду төмөн болсо да, бирок көсөмдүк иш кылды. Ошончо кызматчы. Билгилер, тиги
тигилер ээлеген кызматы да жогору болду. Усубали Разаковдун Кыргызстандын ички саясатын тагдырын өздөрү деле чечкен убакыт болгон. Өзү билип чече алган. Анчан мынча маселени өздөрү чече алган. Жагдайды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү да укугу да болгон. Түшүнүп атасызбы? Болгон да. Негизи ооба жалпысынан булардын баары көсөмдөр. Мен жөнөкөйлөтүп жана талдап атпайм, жөнүндө мисал катары. Колуңда чоң бийлик болбосо дагы кызматчы болуп, бирок көсөмдүк кылса болот деген ойдон. Түшүнүп атасызбы? Ооба, анда да бийлик бар, бирок чоң эмес. Мүмкүн. Эми биз аны айта албайбыз да, кандай адамдын тагдырын деген адам өзү чече албайт. Бул эми жазуу буйрук дейбиз, кандай болду, анан өткөн кылымда, өткөн доордо болгон окуялар. Азыр биз бияктан туруп, биз сырттан туруп талдоо салганда бизге жеңил. Мен муну жөн эле мисал катары ушул көсөмдүк кызмат жашоодо кандай учурларда болот. Сөзсүз түрдө биринчи жетекчи катары мамлекеттин башчысы, падышасы болуп көсөм болуу, же анын жанында жүрүп көсөмдүк кылуу, же мындай этегиндеги кызматта көсөмдүк кызмат кылса болобу. Келечекте мамлекеттүүлүктү түптөсө дагы. Маселе ошондо болот. А мындай таразаласа, азыр бири-бири менен салыштырып баа койсо, мүмкүн бирөөсүнүн дарамети аркылардан кем эмес. Мисалы, ошол эле Абдрахман. Бирок Абдрахмановду билесиңер, менен кайра эле биз бияктан сырттан туруп баа берген кыйын, кесилик эмес, же болбосо аны тегин алуу эмес. Бирок белгилүү маалыматтарга таянып. Абдрахмановдор кимдер болду? Булар башталган ишти улап кетүүчүлөр. Ошол мамлекеттүүлүктү түптөгөндөр кимдерден башталган? Мына тарих. Биринчи казыгын ким капты? Азыркы биздин мамлекеттүүлүк башат. Кызмат өтөгөндөр. Эң биринчи казыкты ким капты? Я. Ким? Абдрахмановдун доорун айтып атат. 100 жыл илгери. Ким? Төрөкул Жанузаков. Төрөкул Жанузаков. Эң биринчи рет мамлекет куруу идеясын СССРдин курамында өзүнчө республика болобуз деп, өз алдынча толук кандуу РСФСРден кем эмес. Ошондой республика болобуз. Бир туу көтөрүп, бир регионда жашаган, бир тектүү элдер, бир тилде сүйлөгөн, бир маданиятты тутулган элбиз деп, ошол идеяны көтөрүп чыккан Төрөкул Жанузаков. Анын көрүүсү түшүнүктүү, мына көсөмдүк болбосо да көсөмдүк. Бирок ал ишке ашыра алган жок. Көрдү, идея жаратты, башкаларга жеткирди. Жакшы мааниде тигилерге жуктурду ал идея. Анан аны жетелеп барып анан ары сүрөп кетти. Ошондо да ишке ашырылган. Бирок сүрөп кетти. Түшүнүп атасың? Ошон үчүн Абдрахманов биякта. Чечим кабыл ала турган адам эмес. Аракет кылып жасады. Өтө чоң, зор эмгеги бар. А бирок эгерде талдай келгенде биринчилерден Төрөкул Жанузаков. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков. Андан кийин Иманалы Айдарбеков менен Абдыкадыр Орусбеков. Мына ошо төрттө негизги түптөчүлөр, чындап келгенде. Андан кийин кетти. Ишеналы Арабаев, Абдрахманов, кийинкилер, Исакеевдер, алар уже кийин кетти. Ошон толуктап жүрөт. Эгер немелерге салыштырып ошону эсептесек, эгер бир формациядан экинчи формацияны өтүп калганда, булар менен көрүп турганда Болот. Тузакулуш Валиевич менен Азат арасында болгон болгон. Ошол эле Айдарбек bir parçası uğramak kaysın. Padişahı. Bir ideye uğradı. Anın oğluna. Canı tutuyor. Birinci Türkistan. Teröristlerin içinde. Anın oğluna bağlı uğradı. Sadece vatandaşların. Agay, men makul, men düşündüm idea. Düşündüm. Bırak daha bir listeni eski alıp koyalım. Men kayredim.
Bular ne gidecek olmadan Kırgızistan, Karadeniz'in автономиялы болмaz. Ne gidecek olmasa, егерде ошол теорияга таянып алып болсок, Узакнабаев деле, Разак деле, булар бир каптанган нерсени улап беришти. Туура айтасыз. Бирок негизгичи болгондо делечи, негизги система мен моюнга алачы, мен жаман, мен кыргызды сүйөм. Бирок Абдрахманов, Тыныстанов, ошол эле Төрөкул Жанузаковдор формацияга келген. Формация жактан дейт. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошондон өзүбүздүн таламабызды табабыз. Кайра эле. Бар калыптын ичинде өзүбүздүн таламабызды табабыз. Негизи, түшүнүп атасызбы? Социализмди кыргыз ойлоп тапкан жок. СССРди кыргыз ойлоп тапкан жок. Муну моюнга алыш керек. Жактан келди, бирок ошол тагдырдын буйругу менен бир формацияга алмашып атат. Биз ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошо биздин атабыз. Кийинкилер аны улап кетти. Маселе жок. Сиздин айтканыңызга толук кошулам. Бирок деңгээли боюнча мени жеткирейин деген булар кызматчы катары, тагдыр чеччү, буйрук берчү деңгээлде болбосо дагы бирок көсөндүк кылды. Разаков менен Зубалиевдер булар биринчи жетекчи катары. Суроо. Эже мен жакта бир ошону айтып атам. Мен салыштырмалуу айтып атам. Ушунун баары көсөмдөр. Анан эже, мына сиз азыр кызматчы деген түшүнүк аз эмеске тол. Анык азыркы кызматчы деген түшүнүккө ушундай төмөн маани берип атасыз. Сиз башынан бери качып атасызбы? Мен башынан айтпадым. Кызмат деген сөз түшүнүгүндө кызмат. Мисалы қан падыша, кызмат. Жоқ, талаш жоқ. Жоқ, мындай кылалы. Жалпыңыздарга суроо берет. Ушул эже сыяктуу дагы ушундай түшүнүк калды го. Булардын баары башынан бери айтып атат, биз бүгүнкү тема көсөмдү. Бирок көсөм дегенди биз түшүнүп атабыз. Падыша катары көсөм бир. Падышанын жанында жүрүп көсөмдүк кылган бир. Анан жөнөкөй эле бир мамлекеттик кызматта жүрүп, бирок көсөмдүк иш кылып, керек болсо натыйжасында мамлекет түптөрүп болот. Бирок кызматчы да болот. Ал падыша эмес да. Ал деген сознарком эмес, биринчи секретарь эмес. Кызматчы болгондо. Бирок көсөмдүк болот. Түшүнүктүү болду. Анда убакыт 8:30 болуп калды, 1 мүнөттүн ичинде. Эгерде дагы суроо болсо, келиңиздер, суроого жооп бергенге аракет кылалы, анан жыйынтайлы. Сөзсүз түрдө андай эмес. Кээ бирлер ошого татыктуу болуп, эмне деген азапты башынан кечирип отуруп жеткендер. Же болбосо ыйгарылган. Ар кандай. Анан басаттай. Ушулар эле деп түшүнүп албагылачы. Айланайын. Толтура. Көп болгон, эл болгон соң болгон. Биз билбегендер да бар. Анын эмгегин баарын баалоого биз акылыбыз дараметибизде жетпей калышы мүмкүн. Мисалы, 1 кылым мурда, 2 кылым мурда эмне көсөмү жок жашаган эл деген. 3 кылым мурда эмне болгон эмес. Болгон үчүн элдүүлүгүбүз сакталып кетти. Болгон үчүн ынтымак биримдигибиз бар ушуга чейин. Ошо болуп келген үчүн уюткубуз ушу күнгө чейин сакталып атат. Ошон үчүн биз бүгүнкүгө чейин кыргыз башына күн түшүп, кырылса да кайра башыбызды көтөрүп. Кырылсак да кычап атат. Күнөө жок да кычап атат. Бул касиетте, ошол касиети бар, ошо көсөмдөп, ошол башаптан бери келаткан улуулукту, касиетти сактап алып жүрүп, аны иш жүзүнө ашырып, элге дем берип, элге азык берип, ошонун калыбында элди жетелеп келип атат. Үйрөтүп, таанытып, жолун улантып кетип атат. Мына ошон үчүн биз элбиз деген бир сөз менен аябай айтканда ушунубуз менен элбиз. Ушул элдүүлүктү мындан ары өркүндөтүп эле, бекемдетип эле, андан ары алып кетели. Ушул менен жыйынтыктайлы. Убакыт талап да бар экен бул жерде. Бул жерде ошончулук керек.